Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Брайан Трейси максимумга жетүү 12 принцип. Бул китеп менин эң кымбат адамдарыма арналат. Жубайым Барбарага жана биздин балдарыбыз Кристианага, Майклга, Дэвид жана Кэтрин, улуу Екатеринага силер менин келечегимди түзүүгө жардам бердиңер. Киришүү. Чектер жок. Эгер биз колубуздан келген бардык нерсени жасаганыбызда, өзүбүзгө өзүбүз таң калат элек. Томас Эдисон. Качандыр бир убакта алыскы өлкөлөрдүн биринде дөбөдө бир акылман карыя жашачу. Ал өмүрүн ой жүгүртүүлөргө жана изилдөөлөргө арнаган. Анын билими чексиз эле, ал акылман жана өткүр болгон. Ага төрөлөр жана соодагерлер суроолору, маселелери менен кайрылып турушчу. Карыянын жооптору ар дайым туура болуп чыкчу. Карыя кандай гана маселе болбосун, алардын түпкү тамырына чейин кирип чечмелей алган өзгөчө талантка ээ эле. Анын кеңештери иш жүзүндө колдонулганда жыйынтыктары ар дайым таң калаарлык болчу. Анын аты алыска тараган. Дүбөн ылдый жагында кыштактын балдары карыяга ар кандай суроолорго жооп алуу үчүн барып турушчу. Ал ар дайым туура жообун узатчу. Убакыттын өтүшү менен бул балдар үчүн оюн катары болуп калган. Алар карыя жообун билбей турган суроолорду издөөгө аракет кылышчу. Бирок ал аракеттери эч качан алар ойлогондой чыкчу эмес. Күндөрдүн биринде Араматтуу бала досторун чогултуп мындай дейт: мен карыянын туңгуякка такай турган суроо таптым. Мына менин колумда чымчык бар. Барып, андан чымчыкты тирүүбү же өлүүбү деп сурайм. Эгер ал чымчыкты өлүү десе, мен чымчыкты кое берем. Ал тирүү бойдон учуп кетет. Эгер аны тирүү десе, мен чымчыкты муунтуп коем да, чымчык өлүп калат. Кандай гана болбосун, карыя жаңылып калат. Карыяны туңгуякка алып келе турган суроонун табылганына кубанган балдар карыянын туура эмес жообун угуу үчүн дөбөгө жөнөшөт. Арам алдыга чыгып мындай дейт: менин колумдагы чымчык тирүүбү же өлүүбү? Карыянын көздөрүн карап: Арам, ал сенин колуңда да деп жооп берген. Ар бир адам өз тагдырынын кожоюну. Жогорудагы окуянын маани-маңызы жашоодо болуп жаткан нерселердин баары өз колубузда экендигинде. Тагдыр көпчүлүк учурда өзүбүздөн көз каранды. Келечек да белгилүү өлчөмдө биздин тандоолордон жана чечимдерибизден улам аныкталат. Мен 21 жашымда кичинекей батирде жашап жүрдүм. Кечкисин келечек тагдырым жөнүндө көп ойлончумун. Келечек тагдырым көптү үмүттөндүрчү эмес. Мектепти таштагандан кийин курулушта иштеп баштадым. Айлыктан айлыкка эптеп жашачумун. Ошентип жүрүп, менин жашоомдо болуп жаткан кырдаалдар жана боло турган бардык нерсе менин колумда экенин түшүндүм. Эч ким мен үчүн жакшы тагдыр жасап бербейт. Өз жашоомо өзүм гана жооп берем. Өз келечегиңизди өзүңүз кура аласыз. Гуру жетекчиси Питер Друкер мындай деп жазган: келечекти айтып берүүнүн эң жакшы жолу аны өз алдынча куруу. Бардык адамдар бактылуу, дени сак, атактуу жана ийгиликтүү болууну каалайт. Бирок ага жетүү үчүн өз келечегиңди түзүү керек. Бүгүнкү күндө максаттарды, кыялдарды ишке ашыруу алда канча оңой болуп калды. Ал максаттарды ишке ашырууда пайда болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу керек. Бардык адамдарды активдүү жана пассивдүү кылып эки категорияга бөлүүгө болот. Активдүү, демилгечи адамдар бүткүл адамзаттын 10% гана түзөт. Бирок аз болгонуна карабастан, дал ошолор жашоонун бардык тармагынын өнүгүүсүн кыймылга келтирип турат. Алар өз жашоосун өздөрү башкарат жана бир нерсе болушун күтүп отурбастан, аны боло тургандай кылып жасашат. Алар өз иш аракетине жана алардын жыйынтыгына толук жоопкерчиликти алышат. Качан сиз өз келечегиңизди куруп баштаганда, активдүү адамдардын категориясына кошуласыз. Көпчүлүк адамдар алардын көчөсүндө да майрам болоорун күтүп отура беришет. Ийгилик кокусунан же жеңил жол менен келишин кыялданышат. Ийгиликке өз күчү менен жеткен адамдарды жек көрүшөт. Ага жетүү үчүн кандай аракеттерге барышканын билгиси да келбейт. Жашоосунда алар автобус жөнөбөгөн көчөдө автобус күтүп турган сыяктуу. Үмүт стратегия болуп саналбайт. Үмүт ийгиликке жетүү үчүн стратегия болуп саналбайт. Жашооңузду кокустук эркине таштоо үчүн ал өтө эле баалуу. Жашоодо маанилүү бир нерсеге жетүү үчүн сиздин эң алгачкы милдеттериңиз келечегиңизди курууда жетекчиликти өз колуңузга алуу болуп саналат. Жашоомдун маңызын түшүнгөндөн кийин дүйнөнүн 80 мамлекетинде иштедим.
ишмердүүлүктүн ар кандай тармагында 22 жыл негиздөөчү, башчы, кризистик жетекчи катары эмгектендим. 500дөн ашык компанияга кеңеш берип, 2 миллиондон ашуун адамдарды ийгиликтин стратегиясына үйрөттүм. Бул китептин барактарында мен силерге өзүңөр каалагандай келечекти түзүүгө жардам бере турган эң мыкты идеяларым менен бөлүшөм. Семинарда отургандардан кирешесин көбөйтүүнү каалагандар барбы деп сураганда, инстинктивдүү түрдө дээрлик баары кол көтөрүшөт. Эгер адам көп жыл жашаса, кирешеси көбөй алаарына кепилдик бар. Эгер сиздин жылдык киреше жылына 3%га өсүп турса, дагы 20-25 жыл жашагандан кийин сөзсүз кирешеңизди көбөйтө аласыз. Андыктан кирешени жөн эле көбөйтүү маселе эмес, туурабы? Маселе аны кантип тездетүү керек экендигинде. Ылдамдыкты басуу. Албетте баарыбыз эле ийгиликке болушунча тезирээк жетүүнү каалайбыз. Бул китепте мен жашоонун акселераторун, педалын кантип басуу керектигин жана максаттарга сиз кыялдангандан да тезирээк жетүүнү айтып берем. Жеке жашоодо ийгиликке жетүүчү ишенимдүү, практикалык ыкмалар менен бөлүшөм. Бул стратегияларды көптөгөн ийгиликтүү адамдар колдонгон. Бул стратегияларды кылдаттык менен аткаруу аркылуу потенциалдарды ачууга жана алдыга койгон максаттарга тезирээк жетүүгө мүмкүн болот. Ийгилик алдын ала белгилүү. Ар бир адамдын милдети анын мүмкүнчүлүгү эч нерсе менен чектелбегендей иш аракетте болуу. Пьер Тейяр де Шарен. Философиянын негизги суроолорунун бири бактылуу болуш үчүн кантип жашаш керек деген суроо болгон. Бул суроого жооп табуу үчүн улуу акылмандар көптөгөн жылдарды керек болсо бүткүл өмүрүн арнашкан. Бул суроону өзүңүзгө берип көрүп, ага туура жооп таба алсаңыз, анда сизде болуп жаткан бардык кырдаалдардын себебин түшүнө аласыз. Эң алгачкы маселе жашоодон эмнени каалап жатканыңыз жана ага жетүү үчүн пландын негизинде иш аракетте болуу. Плансыз иштөө кайсы тармак болбосун адашууларга түрткү болот. Мен орто мектепти аяктаган эмесмин. Аттестат албагандыктан кара жумуштан башка эч нерсеге үмүт кыла алчу эмесмин. Бир канча жыл бою бир жумуштан экинчи жумушка которулуп иштедим. Идиш жуудум, пилоромада, курулушта, фермада иштедим, токойдо будактарды тилдим. Деги койчу, кара жумуштун баарында өз күчүмдү сынап көрдүм. Кийин соода сатыкка өттүм. Ал учурда үйлөргө, офистерге товар ташып, андан түшкөн комиссиялык акчасын гана алчумун. Жумуш иштөөдөн таптакыр коркчу эмесмин, бирок кандай гана жумушта иштебейин, тапкан каражатым айлыктан айлыкка араң жетчү. Ошентип жүрүп жашоомду толугу менен өзгөрткөн учурга туш келдим. Адистерден сабак алгыла. Мен иштеген компанияда товар сатып менден 5 эсе көп акча тапкан эң мыкты сатуучу агентине барып, эмнени туура эмес жасап жатам деп сурадым. Ал мен иштеген компаниядагы мен сатып жаткан товарды ошол эле баада сатчу. Бирок ал менден көп сатып, сатууга аз эле убактысын коротчу. Ал менин бул күнгө чейин сатуу тармагында кандай жыйынтыктарга жетишкендиктеримди сурады. Мени чыдамкайлык менен угуп туруп, өз кеңештеринен бөлүштү. Суроону туура берүү. Кардарларга бир нерсе сатуудан мурда алардын чыныгы маселесин жана керектөөсүн түшүнүү кандай маанилүү экенин түшүндүрдү. Конкреттүү бир кардарга товарды кантип туура сунуш кылуу керектигин көрсөтүп берди. Кеңири таралган суроолорго кантип туура жооп берүү керектигин жана кардарды товар сатып алууга кантип тартуу керектигин түшүндүрдү. Ал өз карьерасын баштоодон мурун ири компанияда соодачылык боюнча негизги даярдыктан өткөн экен. Соодагерчиликтин негиздерин мыкты өздөштүргөн. Бул машина айдоону же велосипед тебүүнү үйрөнүү сыяктуу. Соода ишинин системасын жакшы өздөштүргөндөн кийин аларды жашоонун башка тармактарында да колдонсо жакшы жыйынтыктарга алып келет. Анын кеңештери менин көзүмдү ачып, жашоомду өзгөртүүгө шарт түздү. Жашоомдо болуп жаткан кырдаалдардын себеби өзүм экендигин түшүндүм. Эгер бир нерсеге жетүүнү каалап жатсам, ага жеткен адамдарды табышым керек. Себеп натыйжа байланыштарынын негизинде алар жасаган нерсени кайталап жасасам, алар жеткен жыйынтыкка жете алам. Бул жерден мен биринчи эрежем жаралат. Эгер сиз ийгиликке жеткен адамдар жасаган нерсени кайталасаңыз, эч нерсе сизге ийгиликке жетүүгө тоскоолдук жаратпайт. Ал эми сиз алар жасаган нерсени жасабасаңыз, анда сизге эч нерсе жардам бербейт. Мен өз жолумду таптым. Кийинки жылдары мен ар түрдүү компанияларда, ар кандай кызматтарда иштедим. Жаңы тармакта иштеп баштаганда ар дайым кызмат жөнүндө жана ал иштин ийгиликтүү алып кетүүнүн жолдорун издеп чыккан соң гана аны абалга жараша ыңгайлаштырып, башкалар жеткен
же алар жете элек да жыйынтыктарга жеткенге чейин иш жүзүндө колдонуп жаттым. Чоң суроо. Эмнеге бирөөлөр башкаларга караганда ийгиликтүү деген суроонун үстүндө көп ойлондум. Эмнеге алардын акчасы көп, жумушу жакшы, үй бүлөсү бактылуу, ден соолугу бекем жана жашоосу кызыктуу. Эмнеге бирөө кымбат машина айдайт, жакшы кийинет, мыкты үйдө жашайт. Алардын ар дайым чөнтөгү жана банктагы эсеби толук. Алар саркеч ресторандарда тамактанып, экзотикалык өлкөлөрдү эс алышат. Толук кандуу жана көңүлдүү жашоодо жашашат. Эмнеге мындай? Алар баарындай эле кездеше бербеген өзгөчө ген менен төрөлүп, ийгиликтүү болуп жаралышат деген чечимге келдим. Бирок алар көпчүлүк учурда өз ийгиликтеринин жолдуулук менен түшүндүрүшөт. Бирок бул түшүндүрүүдө мени бир нерсе канааттандырбай турду. Кедейликтен баштап өмүрүнүн ортосунда жеткен ийгилик да жолдуулукпу? Эгер адам күчүн аябастан иштеп, тынымсыз окуп жатып, өз күчү менен жеткен ийгиликтерди жолдуулук менен байланыштырууга болобу? Демек, Америкага бир тыйыны жок, досу, таанышы жок, тил билбей, эч бир мүмкүнчүлүгү жок келип, ийгиликке жетсе, ал да жолдуулукпу? Кантип акчасы жок, иш баштап, өмүр бою иштеп, миллионер, миллиардер болгон адамдарга да жолдуулук жылмайганбы? Мен үчүн бул түшүндүрүү эч ынанымдуу эмес. Статистика алдабайт. Америкалык салык кызматынын статистикасына ылайык, АКШда өз алдынча миллионерлердин саны 5 миллионду түзөт. Ошондой эле ишин нөлдөн баштап 300 миллиардер бар. Алардан сырткары жыл сайын 100 000 америкалык миллионер болот. Башкача айтканда, жаңы миллионерлер ар бир 5 мүнөт сайын пайда болуп турат. Ушул адамдардын баары жөн эле жолдуубу? Философияга болгон ачылыш. Болжол менен биздин заманга чейинки 350 жылдары философ Аристотель батыш философиясынын пайдубалы жана ойлоо образы болуп калган мыйзамды киргизген. Ошол учурда элдер Олимп тоосунда жашаган көп кудайларга жана адамзаттын жашоосуна гүлдөрдүн, таштардын, бактардын жана табият стихияларынын таасири тийгизерине ишенишкен. Аристотель болсо себептүүлүк принцибин алып чыккан. Анын айтымында биз улуу жана өзгөрүүлсүз мыйзамдар менен башкарылган ирээттүүлүк менен түзүлгөн ааламда жашайбыз. Биздин билип билбеген, көз карандысыз түрдө бардык нерсенин жаралышынын себеби бар. Бүгүнкү күндө биз бул принципти себеп жана натыйжа принциби деп атап, курчап турган дүйнөдө биз менен болуп жаткан нерселердин түшүндүрмөсү катары кабыл алабыз. Аристотельдин заманында бул принцип улуу ачылыш жана философия илиминдеги революция болуу менен бирге ойчулдарга ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейинки алгачкы пайдубал болгон. Өткөн 2000 жылдыкта бүткүл батыш философиясы Аристотельдин эмгектеринин таасири астында болгон. Себеп натыйжа принцибине ылайык биздин жашообуздагы баардык окуялар кандайдыр бир себептердин негизинде болот. Ал биздин билип билбегенибизден же аны менен макулдугубуздан көз карандысыз жүрөт. Эч нерсе кокустуктан улам болбойт. Бул мыйзамга ылайык сиз каалаган баардык нерсеге жетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Болгону сиз күткөндөй жыйынтыктарга жана натыйжага жеткен адамдарды табышыңыз керек. Сиз каалаган ийгиликке жеткенге чейин ошол нерсени кайра жасоого өзүңүздү мажбурлашыңыз зарыл. Бул процесс толугу менен өзүңүздүн колуңузда. Мүмкүнчүлүктөрүңүз кандай? Мен 30 жашка чыгып калганда белгилүү университеттердин бирине башкаруу факультетине кабыл алындым. 4 жыл ичинде ишкерликтин ийгилигине же ийгиликсиздигине тийгизген себеп натыйжа байланыштарын изилдөөгө 4000 сааттан ашык убактымды, ага кошумча дем алыш күндөрү менен кечки убактымды арнадым. Дал ушул убакта сырдуу болгон ыктымалдуулук теориясы менен тааныштым. Бул жылдар аралыгы алган билимим менин ой жүгүртүү образыма жана мени кыйнап келген суроолорго жооп берди. Ыктымалдуулук теориясы бардык окуя тигил же бул ыктымалдуулуктун деңгээлинде болоорун окутат. Бул ыктымалдуулукту айрым учурда тактык менен эсептөөгө болсо, айрым учурда андай болбойт. Мисалга алсак, өмүрдү камсыздандырууда кайсы бир адам качан жана канча жашында көз жумаары аныкталат. Бирок ал адамдын ким болоору так белгилүү болбогондуктан, ошол тайпага кирген адамдарды кийин алды мураскерлерине төлөнүп берилүүчү суммага өмүрүн камсыздандырат. Бул процесстен жыл сайын миллиондогон киреше кирип турат. Бул ыктымалдуулук теориясынын дагы бир түшүндүрмөсү. Ыктымалдуулук мыйзамы. Ыктымалдуулук теориясы ийгилик деген түшүнүктү ачып берүүчү эң маанилүү фактор. Бул мыйзам боюнча ар бир окуянын белгилүү бир ыктымалдуулуктун негизинде болоору айтылат. Эгер ыктымалдуулуктун деңгээли
айрым бир тактык менен аныктаса, абалдын алдын ала ыктымалдуулугу өсөт. Мисалы, тыйынды канча жолу ыргытсаңыз, анын эки тарабынын тең түшүү ыктымалдуулугу 50%ды түзөт. Аны 5000 жолу ыргытсаңыз да, анын ыктымалдуулугу ошол боюнча калат. Ийгиликтин ыктымалдуулугун жогорулатуу мүмкүн. Негиздерин толук кандуу өздөштүрүңүз. Эгер сиз кайсы бир тармакта ийгиликти багындырууну каалап жатсаңыз, так план түзүп алуу ийгиликке жетүүнүн ыктымалдуулугун жогорулатат. Тандап алган бир тармакта кол шилтебестен билимди жана тажрыйбаны өстүрүү үчүн эмгектенсеңиз, ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Эгер сиз керектүү адамдар менен байланышты кармап, өзүңүздү жана убакытты туура башкарып, ачылган мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, оор учурларда чыдамкай болсоңуз, албетте каалаган максаттарга жете аласыз. Так белгиленген максатка жетүү үчүн акыл эстүү тобокелчиликке баруу баардык мүмкүнчүлүктөрдү сиздин пайдаңызга чечет. Башкалар 10-20 жылда жеткен ийгиликке сиз 1 же 2 жылда гана жете аласыз. Сиз өз келечегиңизди өз алдынча кура аласыз. Бул жолдуулук маселеси эмес. Белгисиздиктин деңгээлин төмөндөтүүчү баардык мүмкүнчүлүктөрдү издеңиз. Физик Гейзенберг аркылуу түзүлгөн белгисиздик принциби илимге чоң таасирин тийгизген жана авторго Нобель сыйлыгын алып келген. Бул принцип физикадагы жалпы теория кандай гана туура болбосун, белгисиздиктин айрым деңгээли бар дегендикти билдирет. Эгер адамдар жөнүндө айтсак, өмүр бою эмгек кылган америкалыктардын 5% 1 миллион акча табат. Бирок алардын так кимиси экенин аныктай албайбыз. Биз айрым ыктымалдуулугун гана айта алабыз. Айрым бир адамдар бактылуу жашоодо жашап, дени сак балдарын тарбиялап, коомго пайда алып келип, 80-90 жашка чейин жашайт. Бирок биз мындай адамдардын катарына кайсы бир адам кирерин так билбейбиз. Келечекти куруунун ачкычы бул коюлган максатка жетүүнүн ыктымалдуулугун жогорулатуу үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрдү жасоо. Кичинекей фактор болсо да, ал ийгилик менен ийгиликсиздиктин ортосундагы тоскоолдукту жеңүүгө жардам берет. Сиздин биринчи максатыңыз чындап жашоосун өзгөртүп, көп нерсеге жетишкен мыкты адамдардын катарын толуктоо, ыктымалдуулугун жогорулатуу болушу керек. Мунун баары сиздин колуңузда. Толугу менен потенциалды ишке ашыруу үчүн ар түрдүү кокустуктар менен белгисиздиктерден бошонуңуз. Жашооңузду максатка жетүүнүн ыктымалдуулугун максималдуу түрдө жогорулатууга ыңгайлаштырып түзүңүз. Бир нерсеге жетүүдөн мурун себеп, натыйжа байланыштарын изилдеп чыгуу керек. Келечекти түзүү үчүн жашоонун баардык тармагына көзөмөл орнотуу керек. Кокустуктарга ишенбеңиз. Жолдуулукпу же ийгиликпи? Кайсы бир адам ийгиликке жетишкенде, анын жолдуу адам катары кабыл алышат. Ал эми өз күнөөсү менен жашоосун хаоска айландырганда, аны жолсуздук менен байланыштырат. Белгилүү бир саясатчы жакында эле мындай деп айтты: бүткүл жашоо казино сыяктуу. Кимдир бирөө жашоо деген утушка ээ болсо, башкасы ээ боло албайт. Андан сырткары, жолдуу болгон биринчисинин утушун ийгилик жылмайбаганы менен бөлүшүүсүнө мажбур кылат. Ийгилик менен ийгиликсиздиктин себеби адамдардын ийгилик менен жолдуулуктун ортосундагы айырманы билбегендигинде. Жолдуулук кокустук түшүнүктөрү кумар оюндарына, казино, покер, оюн автоматтарына тиешелүү. Кумар оюндарында жыйынтык сиздин көзөмөлүңүздө боло албайт, сиз ага таасир бере албайсыз. Кумар оюнда тобокелдик коркунучу жогору болгондуктан утуу мүмкүнчүлүгү убакыттын өтүшү менен нөлгө барабар болуп калат. Ал эми ийгилик бул таптакыр башкача. Ийгилик деп атап жаткан нерсе кыймылдагы ыктымалдуулук мыйзамы. Көп нерсеге жетишкен адамдын ишмердигин анализдеп отуруп, аны ушул күнгө алып келген көптөгөн окуялардын, иштердин жыйынтыгын көрөсүз. Ийгиликтүү адам жашоосунда коюлган максатка жетүүнүн ыктымалдуулугун жогорулатуу үчүн көп нерсени жасаган. Эгер кайсы бир чоң ийгиликти жана ага түрткү болгон мыйзамды изилдеп, анализ жүргүзүп көрсөк, анда белгилүү бир мыйзам ченемдүүлүктү көрүүгө болот. Ийгиликтүү адам узак убакыт бою майда нерселерди жасап жүргөн сыяктуу болгону менен чоң ийгиликти багындырып отурат. Ийгиликтин негизги принциби көңүл бура турган эреже. Ийгиликтин ыктымалдуулугу менен ар түрдүү багыттарда жасаган аракеттин ортосунда байланыш бар. Эгер ишин жаңы баштап жаткан соодагер эрте туруп, күнүмдүк планын түзүп, күн бою тынычсыз эмгектенип, потенциалдуу кардарлар менен мүмкүн болушунча максималдуу түрдө баарлашып, ошондой эле өзүн ар тараптан өнүктүрүүдө пайдалуу китептерди окуп, аудио курстарды угуп, семинарларга катышып турса, булардын бирин да жасабаган адамга салыштырмалуу жогорку деңгээлде ийгиликти багындырат.
ошону менен бирге анын айлыгы жолдуулук эмес, мыйзам ченемдүү болот. Эгер сиз билим деңгээлиңизди жогорулатып, табияттан берилген жөндөмдүүлүк менен талантка жараша кесип тандап, кесиптик тажрыйбаңызды ар дайым жогорулатуу менен компанияга жалпы салым кошсоңуз, келечектеги ийгиликтериңиз кокустук болбойт. Ортолук мыйзамы. Ийгиликтин кошумча фактору ыктымалдуулук мыйзамынын уландысы болгон ортолук мыйзамы. Бул мыйзамга ылайык так кайсы иш-аракет ийгиликке алып келерин айтылбаса да, ар түрдүү иш-аракеттерди көп жолу жасап көрүп, эртеби кечпи сөзсүз коюлган максатка жетүүгө мүмкүнчүлүк алат. Канчалык көп китеп окусаңыз, ошончолук жеке жашооңузга жана ишиңизге жардам берүүчү факторду аныктоо ыктымалдуулугу жогору. Канчалык көп кардарга товарларды сунуштасаңыз, ошончолук сиз сатып жаткан товарга муктаж болгон кардарды кезиктирүү ыктымалдуулугу жогору. Коюлган максатка жетүүдө же маанилүү нерсени чечүүдө ар дайым жаңы ыкмаларды ойлоп таап, аларды иш жүзүнө колдоно берсеңиз, жаңы нерселерди колдонбогон адамдарга караганда алда канча ийгиликке тез жетишесиз. Эмнени каалайсыз? Ар бир адам жашоодо бактылуу, дени сак, бай болуп, учурундагыдан да көп нерсеге жетишүүнү каалайт. Канчалык көп нерсеге жетишпесин, баары бир андан да көптү каалайт. Ал жакшы нерсе. Абалды жакшыртууга тынымсыз аракеттенүү өнүгүүнү жогорулатып, ички потенциалды болушунча максималдуу түрдө ачууга түртөт. Бирок заманбап дүйнөдө мүмкүнчүлүктөрдүн чеги жок экенин түшүнүп, жөндөмдүү болгон баардык нерсени ишке ашыра алган адамдардын саны аз. Көпчүлүк адамдар шек саноолордон чыга албай, ийгиликке кантип жетсе болоорун билгенде эбак эле жасай тургандыгын баса белгилешет. Ийгиликти кандай гана чечмелебеңиз, ал кокустук менен эч байланышы жок. Ал жолдуулук же жолсуздуктун маселеси эмес. Бүгүнкү абалга алып келген сөзсүз бир кыймыл аракет болгон. Кандайдыр бир иш-аракеттин аркасында гана азыркы жана келечектеги абалыбызды аныктоого болот. Ошондой эле азыркы учурда ким болуп, эмне кызмат аткарып жаткандыгыбыз да өзүбүздүн ишмердигибиз аркылуу түзүлгөн. Эң негизгиси каалаган убакта өз алдынча келечекти жаңыча куруп баштоого боло тургандыгы. Бир орунда эле тура бербестен, алдыга карай умтулуп, жаңы өзгөрүүлөрдү кабыл алуу чоң жетишкендик. Ийгиликтин факторлору. Ыктымалдуулук мыйзамы жогорку деңгээлдеги тактык жана алдын ала билүүчүлүк менен келечекти түзүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Кандай иш-аракет ийгиликке жетүүнүн ыктымалдуулугун жогорулатарын билип, анын маанисин так аныктап алуу керек. Бул эрежелерди сактаганда гана сиз толугу менен тагдырыңыздын ээси болуп, каалаган нерсеңизге жете аласыз. Ийгиликтин факторуна кыймыл, иш-аракет жана чоң ийгиликтин ыктымалдуулугун жогорулаткан баардык стратегиялар кирет. Узак жылдар бою миңдеген ийгиликтүү адамдардын иш-аракетин изилдөөгө алып, ондогон факторду аныктадым. Алардын ар бири жашоонун өзгөртүүгө жөндөмдүү. Бул факторлорду күнүмдүк практикага киргизүүдө ийгилик көп күттүрбөйт. Эгер башка ийгиликтүү адамдар жасаган иш-аракетти аткарсаңыз, алар сыяктуу эле ийгиликке жете аласыз. Нөлдөн баштоо. Мен семинарымдын катышуучусу орус эмигранты Иван Строговский өзүнүн окуясын айтып берди. Советтер Союзу ыдырагандан кийин анын кыялы акшга чыгып кетүү болгон. Көп жылдар бою ийгиликсиз аракеттерден кийин акыры виза алып Нью-Йоркко көчүп келген. Англисче бир да сөз билчү эмес. Нью-Йорктун орус эмигранттары жайгашкан Кичинекей Россия деген районуна жайгашып, аралыгы бир канча квартал эле болгон жергиликтүү ресторандын орустарга пицца ташып иштеп баштаган. Бирок Иванда башкаларда жок өзгөчөлүк бар болчу. Ал Американын чексиз мүмкүнчүлүктөргө ээ өлкө экенине жана ошол мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырууга өзү гана жоопкерчиликтүү экендигине толугу менен ишенген. Эч ким ал үчүн жасап бербейт. Өз ийгилигин өзү түзүшү керектигин жакшы билчү. Ошону менен бирге эле Кошмо Штаттарында ийгиликке жетүүнүн ачкычы англис тилинде эркин сүйлөө экенин да билчү. Жаңы тилди үйрөнүү үчүн ал соодагерчиликке, ийгиликке жана өзүн өстүрүүгө арналган аудио программаларды угуп баштаган. Ишкердиктин эффективдүүлүгү жөнүндө китептерди окуган. Бир эле учурда тил үйрөнүү менен бирге ийгиликтин принциптерин да өздөштүргөн. Советтер Союзунда жашаган жылдары мындай нерселерди такыр уккан эмес, ал үчүн баары жаңы болгонуна карабастан, баарын өзүнө сиңирип алууга болгон күчүн жумшаган. Америкада жашаган бир жыл ичинде англисче жакшы сүйлөп калган. Жаңы жумушунда ийгиликке жетишкенден кийин ал жеке менчик дүңүнөн сатуучу продукциясын чыгарууну чечет. Кийинки жылга чейин ал товардын
ларын 2 миллион долларга сатып 400 миңден ашуун киреше тапкан. Бул ийгиликтин жолдуулук менен байланыштыруу эч мүмкүн эмес. Ийгиликти түзүү миллиондогон америкалыктар башкалар суктанып жаткан жашоосун эң оор турмуштук шартында башташкан. Айрымдары карызга белчесинен батса, айрымдары дарт менен күрөшкөн. Көпчүлүк учурда адамдар өз жетишкендиктерин жолдуулук менен байланыштырышат. Бирок алардын ишмердүүлүгүн анализдеп көрсөк, анын жолдуулук менен эч тиешеси жок экенин көрөбүз. Баары адамдын кылган аракетинен көз каранды. Себеп жана натыйжа мыйзамы эки жактуу. Эгер сиздин жашооңузда кандайдыр бир көйгөй болуп жатса, мисалы акчанын жоктугу, ашыкча салмактуулук, жагымсыз мамиле, канааттандырбаган жумуш же карьера же кандайдыр бир кыйынчылык болсо, алардын себебин аныктап, жөнгө салуу менен натыйжаларын да өзгөртүүгө болот. Практикада ийгиликтердин текшерилген принциптерин колдонуу. Ийгиликтүү, бактылуу, дени сак, өсүп өнүгүп жаткан адамдар жашоосун принциптер менен шайкеш келгендей түзүп алган. Ошондуктан бул адамдар жашоодон көп кубаныч жана рахат алууну табышат. Орточо статистикалык адам караганда бир канча жыл алдыда болот. Бизди курчап турган дүйнөдө жеңүүчүлөр коюлган максатты ишке ашууда активдүү иштешет. Ал эми ошол учурда жөнөкөй адамдар өтө эле аз эмгек кылышат да, бактылуу кокустукка үмүт кылышат. Бул покер оюну сыяктуу. Анда уткан адамдар шаңдуу болору айтпаса да белгилүү. Ал эми утулуп калгандарынын маанайы албетте аларга карама-каршы болот. Бардык иш-аракеттин натыйжасы бар. Себеп жана натыйжа мыйзамынын дагы бир версиясы болуп, алгачкы жолу Исаак Ньютон аркылуу түзүлгөн кыймыл жана кыймылга каршылык мыйзамы. Ал мыйзамга ылайык бардык иш-аракеттин өз кесепети бар. Бул өтө маанилүү, себеби кайсы бир иштин баштагандагы бардык ыкма жана кыймыл аракеттин жүрүшү бизден көз каранды. Ал эми анын жыйынтыгы кандай жакка өзгөрө тургандыгы биздин бийликке баш ийбейт. Бир ишти жасагандан кийин же бир сөздү сүйлөгөндөн кийин анын кесепети өз алдынча бийлик менен күчкө ээ болот. Ошол себептен ийгиликтүү адамдар ойлонуп сүйлөп, ойлонуп иш кылышат. Ийгиликсиз адамдар болсо кылып жаткан ишине жана сүйлөп жаткан сөзүнө маани бербегендиктен анын кесепетин көзөмөлдөй албай калышат. Ийгиликти багындырууга жардам бере турган иштер менен көбүрөөк алектенип, жыйынтыгы максатка тиешеси болбогон ишке убакытты коротпоо эң мыкты стратегия. Эгер сиз соода тармагында алектенип жатсаңыз, күн сайын потенциалдуу кардарларды табуу, товарды сунуштоо, кардарларды тейлөө жана көбөйтүүгө болгон аракет жогорку деңгээлдеги сатуу, киреше жана канааттандырарлык карьеранын натыйжасы болот. Бул иш менен канчалык көп алектенсеңиз, ошончолук жагымдуу натыйжа күтүп турат. Сиздин ийгилигиңиз толугу менен сиздин бийлик астында болот. Бул жолдуулук маселеси эмес. Эгер сиз башкаруу жаатында иштесеңиз, анда күн сайын аткарыла турган иштин планын кылдаттык менен түзүп, жумушту уюштуруу, кардарларды туура тандоо, ыйгарым укуктарын туура колдонуу, акыл эстүү көзөмөлдөө жана милдеттерди так аткаруу менен сөзсүз ийгиликке жете аласыз. Башта айткандай эле, бул жерде жолдуулуктун эч тиешеси жок. Себүү жана жыйуу мыйзамы. Себеп жана натыйжа мыйзамынын дагы бир варианты эски осияттагы себүү жана жыйуу мыйзамы. Бул мыйзамдын негизинде кандай үрөн эксең, ошондой данын аласың. Башкача айтканда, мурда жасаган иштин жыйынтыгын сөзсүз аласың. Бүгүнкү күндөгү жашоо буга чейинки кылган иш-аракеттин жана кабыл алынган чечимдердин жыйынтыгы. Себеп жана натыйжа, кыймыл жана кыймылга каршы, себүү жана жыйуу мыйзамдары кылымдар бою келе жаткан түбөлүктүү чындык жана универсалдуу принциптер. Аларды көп учурда адам тагдырынын темир мыйзамы деп аташат. Ийгилик, бакыт, улуу жетишкендиктер жашооңузду ушул принциптер менен шайкеш келтиргенде гана сиз менен эри шаркак жүрөт. Бул принциптерди иш жүзүндө колдонгондо жашоодон канааттанып жана ырахат алууга шарт түзүлөт. Келечек жана тагдыр ар бир адамдын өз колунда. Практикалык көнүгүүлөр. Азыр эмне кылууга болот? Биринчи, жеке багыттын аныктамасын иштеп чыгыңыз. Сизге кандай шарттарда жашаган жана кандай жумушта иштеген жагат. Экинчи, сиз алектенген тармакта ийгиликке жеткен адамга кайрылып, андан кеңеш сураңыз. Үчүнчү, буга чейинки жетишкен ийгиликтерге кандай жолдор менен жеткендигиңизди анализдеп көрүңүз. Төртүнчү, каалап жаткан ишке эң жакшы жол менен кантип жетүүнү жана алардын ортосундагы себеп натыйжа байланыштарын аныктап чыгыңыз. Бешинчи, максатка жетүүнүн ыктымалдуулугун жогорулата турган ишти жасап көрүңүз. Кийин эмес, азыр жасап көрүңүз.
Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Биринчи принцип: сиздин потенциалыңыз чексиз. Эгер адам кыялдарына ишенимдүү түрдө багыт алып, өз элестеткендей жашоого аракет кылса, аны мүмкүн эмес болгон кадимки шарттарда да ийгилик күтүп турат. Генри Дэвид Торо. Акыл жашоодон зарыл болгон бардык нерсени алууга мүмкүн болгон күчкө ээ. Ой укмуштуудай жаратуучулук жөндөмдүүлүгүнө ээ болгондуктан, ал биз менен болуп жаткан бардык кырдаалдарды аныктап турат. Ойлорду эркин кое бергенде, башкалар жылдап жеткен нерсеге бир канча айда жетүүгө мүмкүнчүлүк жогору. Себеби ал эркин болгондо гана ишке ашуу жөндөмдүүлүгү күчөйт. Себеп натыйжа мыйзамынын эң маанилүү идеясы төмөндө жатат. Ой себептин маңызы, жашоодогу кырдаалдар натыйжанын маңызы. Акыл ааламындагы эң кубаттуу күч. Каякта ким болуп тургандыгыбызды толугу менен ойлонуу образы аныктайт. Ой жаратуучулук күчкө ээ болгондуктан курчап турган дүйнөнү түзөт. Эмерсон айткандай, убакыттын көп бөлүгүндө эмнен ойлонсок, жашоодо да дал ошондой болот. Ойду өзгөртүү менен жашоону өзгөртүүгө жана башкача жыйынтыктарга жетүүгө толук мүмкүн. Байыркы диндин, философиясынын, метафизикасынын өкүлдөрү ойдун адамдын тагдырын түзүүдөгү жөндөмдүүлүгүн бекеринен айтышпаса керек. Ийгиликти тартып туруучу магнит. Тартылуу мыйзамы ийгиликтин эң маанилүү фактору болуп саналат. Бул мыйзамдын негизинде адам өзүнө адамдарды, окуяларды, идеяларды, ресурстарды ой менен шайкеш кылып тартып туруучу тирүү магнит. Жашоодогу болуп жаткан абалды түшүндүргөн бул мыйзам себеп жана натыйжа мыйзамы менен түздөн-түз байланышы бар. Себеби адам ою жана кылган иш-аракет аркылуу адамдарды жана окуяларды өзүнө тартып туруусу себеп болсо, ал эми ошол кыймыл-аракеттин жыйынтыгы натыйжа болот. Адам каалап жаткан бир предметти ар дайым ойлоп жана айтып турса, жашоосуна дал ошол нерсени тартып алат. Ал эми ар дайым каалабаган, корккон нерселерин, кабатырлануусун, капачылыктарын, жек көрүүлөрүн көп ойлоп, алар жөнүндө ар дайым кеп салып турган адам өзүн дал ошондой жагымсыз окуяларды өзүнө тартып турат. Тартылуу мыйзамы башка мыйзамдар менен принциптер сыяктуу эле өзүнө өзү нейтралдуу. Ал субъективдүү эмес, объективдүү. Табигый мыйзамдарда сүйүктүүлөр жок. Бирин экинчиден артык көрбөйт. Алар эмоциясыз, автоматтык түрдө иштейт. Анын сизге позитивдүү же негативдүү таасир берип жаткандыгы, анын конструктивдүү колдонуп жатасызбы же деструктивдүү колдонуп жатасызбы, ошодон көз каранды. Жашоонун эң маанилүү сабагы ийгиликтүү жана бактылуу болуш үчүн каалабаган нерселер жөнүндө ойлонбоо. Бул идея өтө жөнөкөй жана оңой болуп көрүнгөн менен, аны иш жүзүнө ашыруу үчүн адамдар өзүн башкара алуусу жана оюн көзөмөлдөөгө эрктүү болуусу зарыл. Ишенгенде баары белгилүү болот. Ишеним мыйзамы кайсыл гана тармакта болбосун пайдалуу факторлордун бири. Анын негизинде адам эмнеге ишенсе, ошол анын дүйнөсү болот. Уильям Джеймс айткандай, ишеним реалдуу фактыны түзөт. Жаңы осуятта жана эски осуятта да ишенимдин адамдын сырткы курчап турган дүйнөсүн түзөөрү жөнүндө айтылган сөздөрдү кездештиребиз. Тарыхтын жүрүшү менен адамдар ырастоонун турмушка кандай таасир берерин жана алардын эффективдүүлүгүн түшүнүп башташты. Ийгилик ар дайым сизди коштоп, жашооңузда баары ойдогудай болоруна ишенсеңиз, ишеним сиздин жашооңуздун негизги фактору болуп калат. Эмнеге ишенсең, ошол иш жүзүнө ашат. Бут кийим чыгаруучу эки белгилүү компания өз өкүлдөрүн Африкадагы мамлекеттердин бириндеги жергиликтүү бут кийим базарынын абалын билип келүүгө иш сапары менен жөнөтөт. Биринчи компаниянын өкүлү иш сапарын жаман көргөндүктөн барууну каалаган эмес. Ал эми экинчи өкүл болсо, бул иш сапарын компаниядагы жумуш ордунан көтөрүлүү үчүн жаралган мүмкүнчүлүк катары кабыл алган. Изилдөө жүргүзүп көрүп, экөө тең башчысына телеграмма жиберет. Иш сапарга көңүлү жок болгон биринчи өкүл мындай деп жазган: Иш сапар ийгиликсиз болду. Бут кийим сатуучу эч кандай базар жок. Бул жерде баары жылаңпут жүрүшөт экен. Ал эми иш сапарды жакшы мүмкүнчүлүк катары кабыл алган өкүл мындай деп жазат: Мыкты иш сапар. Бул жерде баары жылаңпут жүрүшкөндүктөн бут кийим базары чексиз экен. Курчап турган реалдуу турмушту куруу өз колубузда. Эки адам бир эле терезеден сыртты карап турат. Бири кирди көрсө, экинчиси жылдыздарды көрөт.
өзүнөн өзү эч нерсе жакшы да жаман да эмес, аны ой жакшы же жаман кылат. Уильям Шекспир. Бизди кучап турган дүйнөнү ойлогон оюбуз жана ырастоолорубуз түзөт. Ойлор материалдашат. Акылда кандай ойлорду жаратсак, ошол ойлор сырткы дүйнөдө ишке ашат. Адатка айланган ойлордун жыйынтыгы эртеби кечпи жашоодо чагылдырылат. Башкача айтканда, буга чейинки ар кандай абалдар ойлогон ойдун жыйынтыгы. Ал эми келечек кандай болоору да азыркы учурда эмнени ойлоп жаткандыгыбыздан көз каранды. Жемиш аркылуу кайсы бир адамдын убактысынын көбүндө эмне жөнүндө ойлоноорун анын учурда алып жаткан жемишине карап айтууга болот. Бактылуу, дени сак, бекем үй бүлөсү жана достору бар, өнүгүп өсүп жаткан адам убактысын көп учурда позитивдүү ойлоноору белгилүү. Ал ийгилик жана бакыт нормалдуу нерсе экенине ишенет. Гарвард университетинде бир канча жыл мурун кийинки жылга карата 3 абалды аныктаган изилдөө жүргүзүлдү. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы мурда кандай айтылса да ошол болду. Биринчиден, окумуштуулар кийинки жылы мурда болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болоорун айтышкан. Экинчиден, мурда болуп көрбөгөндөй атаандаштык болоорун аныктаса, акырындысында келе жаткан жыл көп жагымдуу мүмкүнчүлүктөрдү алып келери айтылган. Төртүнчү кошумча изилдөөнүн негизинде өзгөрүүгө умтулбаган, атаандаштыкка жооп кайтарбаган жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү колдоно албагандар 2 жылдын ичинде жумушун жоготот деген аныктоо жасалат. Бул изилдөөнүн жыйынтыктары да так ушундай болгон. Эртеңки күндүн мүмкүнчүлүктөрү. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр мурдагы заманга караганда көп. Азыркы заманда ден соолук, бакыт жана финансылык көз карандысызлыкка жетүү үчүн адамзаттын тарыхында болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүктөр көп. Бирок ал мүмкүнчүлүктөрдү кантип колдонуу керектигин баары биле беришпейт. Ийгиликтин негизги фактору болгон түшүнүк бул бүгүнкү дүйнөгө төрөлүп жана жашап жаткандыгыбыз. Бирок бул чындыкты аз гана адам түшүнөт. Коркунучтуу оорулардын маселеси чечилди. Чоң согуштар жана революциялар жок. Инфляция көзөмөлдө, жумушсуздук деңгээли мурдага салыштырмалуу төмөн. Чыгармачыл жана позитивдүү ойлонгон адамдар үчүн мүмкүнчүлүктөр чексиз. Демек, максаттарды ишке ашырууга тоскоолдуктар дээрлик жокко эсе. Адамзаты канчалаган кылым бою кыялданган алтын доордун босогосунда турабыз. Кыялыбыздагы келечекти курууга бүгүндөн баштап план түзүп, аны иш жүзүнө ашырууга алгачкы кадамдарды таштап башташыбыз керек. Албетте, экономикалык, социалдык жана саясий маселелер ар дайым болуп турат. Эл аралык терроризм маселеси да толугу менен чечиле элек. Бирок бул сыяктуу сыноолордун болуп туруусу мыйзам ченемдүү. Эң негизгиси биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздүн чеги жок экендигин түшүнүү жана ага ишенүү. Чектер жок. Адамды алдыга жылдырбай тышкы тоскоолдуктар эмес, ички ойлор кармап турат. Көнүмүш болуп калган негативдүү ырастоолор потенциалды ачууга жол бербей, өзүн баалоону төмөндөтүп, жөндөмдүү болгон аз нерсеге ыраазы болууга көндүрөт. Көпчүлүк адамдар жашоодон каалаган нерсесин алуу үчүн өзүн жетишээрлик, акылдуу, чыгармачыл жана таланттуу эмес сезишет. Бирок көп учурда бул ырастоолор негизги чындык эмес, алар туура эмес. Ийгиликке жетүүдө өзүңүзгө чаптап алган чектерден башка эч кандай чектөөлөр жок. Генри Форд айткандай, эгер сиз күчүңүз жетерине же жетпесине ишенсеңиз, экөөндө тең сиздики туура. Иш жүзүнө ашырууга мүмкүнчүлүк жок болгон ишти каалай албайсыз. Каалоонун өзү эле ичиңизде аны ишке ашырууга потенциалдын бар экенинин далили. Максатты өз планыңызга жараша ишке ашыруунун ыктымалдуулугун жогорулатуу үчүн бардык жасоого мүмкүн болгон нерселерди аныктап чыгуу зарыл. Эң мыктысын күтүү. Ийгиликтин дагы бир фактору күтүү мыйзамы. Эмнени ишенимдүү түрдө күтсөңүз, ошол аткарылат. Эң мыктысын күтүү эң кубаттуу мотиватор болуп эсептелинет. Адамдар алардын кылган иши туура жыйынтык берерине ишенгенде жана ал ишинен жакшылыкты күткөндө гана кыймыл аракетке барышат. Позитивдүү күтүүнү жаратуу үчүн эртең менен бүгүн жакшы күн болооруна ишенем деген сөз менен баштоо керек. Бул ырастоону позитивдүү энергияга толгонго чейин кайталаш керек. Кечкисин өткөн күн боюнча кыскача анализ чыгарыңыз. Ой жүгүртүүңүз канчалык позитивдүү энергияга толгонун, бир күн ичинде болгон маанилүү окуялар же кичинекей жакшы нерсе болсо да байкоого болот. Эң жакшысын күтүү ийгиликтүү адамдарга мүнөздүү. Алар ийгиликсиздикке караганда ийгиликке жетерине ишенишет. Жеңилүүгө эмес, жеңүүгө умтулушат. Алар кандай гана окуя болбосун, анын оң жагын издешет. Стаканды жарымынан бөксө эмес, жарымынан толук кылып көрүшөт. Иш жүрүшпөй жаткан учурда да ийгиликсиздик менен жагымсыз окуялардан сабак алып, аны келечекте колдонууга умтулушат.
Ийгиликтин сыры Американын 500 бай адамы. Наполеон Хилл Америкадагы 500 бай адамдын өмүр таржымалын изилдеп чыгып, алардын баарына таандык болгон мүнөз ар дайым жакшынын күткөндүгү деп чечимге келген. Алар кандай гана кыйынчылыкты жана тоскоолдуктар болбосун пайда издөөнү адатка айландырышкан. Бул баардык адамдарга тийиштүү пайдалуу фактор. Жаңы ишти баштап жатып, андан ишенимдүү түрдө ийгиликти күтүү керек. Адамдар сиздин товарды сатып алышып, же сиздин тейлөөнү колдоно турганына ишениңиз. Банк же башка инвесторлор сиздин зарыл болгон финансылык каражаттар менен камсыздай тургандыгына ишениңиз. Кыялыңызды ишке ашыруучу адамдарды тарта турганыңызды күмөн санабаңыз. Мындай позитивдүү маанай айланаңызга күндүн нуру сыяктуу жайылып, сизге жакындаган ар бир адамга таасир тийгизет. Кыйынчылыктарга жана жагымсыз окуяларга кабылганда андан сабак алып калууга умтулуңуз. Мүмкүн болуп калчу ийгиликсиздик жөнүндө ойлонуунун зыяндан башка пайдасы жок. Жаңы нерселерди колдонуп көрүүгө умтулуу менен бирге жыйынтык бербей турган эски ыкмалардан арылыңыз. Алдын ала өзүңүзгө артка кайтпоого сөз бериңиз. Эгер ар дайым ушундай позитивдүү ойдо болсоңуз, ийгилик айттырбай келет. Курчап турган адамдар менен кандай сүйлөшүп, өзүңүздү кандай алып жүргөнүңүз алардын сизге болгон мамилесин аныктайт. Канчалык позитивдүү ойлонсоңуз, ошончолук ийгилик сизге келерине ишенимдүү болуңуз. Биздин ар бир ойлогон ой аткарылуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болгондуктан, ойлонгон ойлорго жараша адамдарды жана кырдаалдарды жаратып турабыз. Абалдын жакшы же жаман жакка оошу да ойдон көз каранды. Максатка жетүү үчүн да ошого ылайык ой жаратуу абзел. Акылдын болгон күчүн колдонуу. Аң сезимди туура колдонуу ийгиликтин дагы бир фактору боло алат. Аң сезимдик кыймыл мыйзамына ылайык акыл эс аркылуу кабыл алынган ар бир ой жана максат аң сезимге буйрук катары келет да, аны иш жүзүнө ашыруу аракетинде болот. Аң сезим белгилүү бир максатка ылайык программаланганда, ал ошол максатка жетүүгө зарыл болгон адамдарды, ресурстарды жашооңузга тартып турат. Аң сезим сиздин иш аракетти жана сөздөрдү жөнгө салып турат. Адатка айланган ойлоо образы аркылуу аң сезимге берилген буйрук үндүн тонуна, энергиянын деңгээлине, маанайга жана психологиялык түзүлүшкө таасирин тийгизет. Аң сезим өзгөчө күчкө ээ. Ал күнүнө 24 саат иштейт. Качан гана аны максатка жетүү үчүн колдонуп баштаганыңызда, ойлоп көрбөгөндөй ылдамдыкта алдыга умтуласыз. Ретикулярдык формацияны активдештирүү. Адамдын мээсинде ретикулярдык формация деген анча чоң эмес орган бар. Ал чалууларды кабыл алган жана аларды жиберип турган телефон станциясы сыяктуу иштейт. Ретикулярдык формация сырттан түшкөн маалыматтарды чогултуп, акыл эске жана аң сезимге жиберип турат. Бул система сиз каалаган жана сизге маанилүү болгон нускаманын негизинде иштейт. Мисалы, эгер сиз кызыл түстөгү спорттук машина керек болсо, сиз бардык жактан кызыл машинаны байкайсыз. Сиздин каалооңуз ретикулярдык формацияны активдештирип, мээни кызыл машинага таасирлентип коет. Журналдагы, гезиттердеги жана жарнамадагы кызыл машина көзүңүзгө илинип турат. Акырында дал ушундай машинага жетүүгө жардам бере турган адамдарды, идеяларды жашооңузга тарта баштайсыз. Байсыкап көрсөңүз, аябай каалаган бир нерсени алган учуруңуз көп болгон. Ал да ушул ретикулярдык формациянын натыйжасы болчу. Эгер сиз финансылык жактан көз карансыздыкка жетүүнү чечсеңиз, мээга жетүүнү мүмкүн кылган баардык маалыматтарга жана мүмкүнчүлүктөрдөн таасирлентип баштайт. Сиз өзүңүзгө кеңештерди жана идеялары менен жардам бере турган адамдарды тартып баштайсыз. Негизги суроолорго жооп бере турган китептерге, макалаларга кескелесиз. Сиздин тигил же бул формадагы иш аракетиңиз коюлган максатка жетүүдө өз таасирин берерин көрөсүз. Акылды ийгиликке программалоо. Тышкы кыймыл аракетиңиз иште кандай түзүлгөндүгүңүздү көрсөтөт. Бул программалоо атайлап же кокусунан болушу мүмкүн. Качан сиз акылда болуп жаткан нерселерди көзөмөлгө алып баштаганда, ийгиликтин дагы бир факторун активдештиресиз. Кайра кайталануучу позитивдүү ырастоолор программалоону башкарууга түрткү берет. Ырастоонун күчү сиздин ойду, сезимдерди жана жүрүм-турумду өзгөртө алат. Убакыттын көп учурда эмнени ойлосоңуз жана эмнеге ишенсеңиз, дал ошондой болоору да анык. Инсандык өздүк мүнөзү жана мамилеси сырткы дүйнөсүнө таасир берет. Ички ою, ырастоолору, ишеними жана күткөн жыйынтыктары кандай болсо, ал сөзсүз түрдө материалдашат. Адамдар ички жан дүйнөсү жарды болгондугу үчүн сырткы дүйнөсүндө да жарды болушат.
Ошондуктан сырткы абалды өзгөртүүдөн мурун ички мамилени өзгөртүү керек. Ден соолук жана физикалык абалда мээдеги ойлордон көз каранды. Мээде жаралган ар бир ой биздин материалдуу дүйнөдө ишке ашат. Мисалы, тамак жөнүндө көп ойлонгон адам ашыкча салмактуулукка жакын. Ошондой эле дененин сактыгы, жакшы дене түзүлүшү ойлонгон адам албетте дени сак, жарашыктуу дене түзүлүшкө ээ болот. Ден соолук жана физикалык түзүлүштүн башаты мээде. Менталдык эквивалент мыйзамы. Биз менен болуп жаткан баардык турмуштук кырдаалдар ойлоо образынын эквиваленти болуп саналат. Ал психологиялык мыйзам болгондуктан алгач мээде жаралган ойлорду туура же туура эмес экенине карабастан аны иш жүзүнө ашырат. Андыктан жашоодо ким болууну жана кандай турмуштук шарттарда жашоону кааласаңыз, мээде дал ошондой ойлонуунун эквивалентин түзүү керек. Акылды жана анда пайда болгон ойлорду көзөмөлдөө толугу менен биздин колубузда болгондуктан, каалаган ой максатка жетүү үчүн алгач мээде ден соолук, ийгилик, бакыт түшүнүктөрүн аң сезимде бекемдөө керек. Биздин ырастоолорубуз, ишенимдерибиз жана ойлогон оюбуз максатка ылайык болуусун, ийгиликти камсыз кылат. Мурдакы же келечекте боло турган ойлор жашоону аныктабайт. Азыркы учурдагы ойлоо образы аткарылуу күчүнө ээ. Ошондуктан мурдакы каталарга жана эми боло элек абалдарга көп алаксыбоо керек. Себеби алар эч кандай мааниге эмес. Биздин потенциал чексиз болгондугу үчүн ойлорду өзүбүз каалагандай кылып тандап алууга болот. Келечекке карай жолду азыркы учурда ойлонуп жаткан ойлор аныктайт. Жашоону башкарууну өз колуңа ал. Жашоо машина айдап бара жаткан сыяктуу эле. Келечек кечээ кайсы тарапка айдаганыңыз же эртең кайсыл жакка багыт аларыңыздан көз каранды эмес. Эң маанилүүсү азыркы учурда кайсыл жакка айдап бара жаткандыгыңыз маанилүү. Дүйнөдө баардык нерсени башкарууга мүмкүн эмес. Өтүп кеткен жылдар жана келечекте боло турган учурларды башкарууга да мүмкүн эмес. Бирок азыркы учурдагы абалды толугу менен башкарууга жана көзөмөлдөөгө болот. Азыркы учурдагы кырдаалды көзөмөлдөө ийгиликке жетүү үчүн жетиштүү. Себеби азыркы учурдагы кылып жаткан иштер келечекке сөзсүз түрдө өз эдергесин тийгизет. Таасирди башкаруу. Курчап турган дүйнөгө жараша биздин ойлор да өзгөрүп турат. Ойдун багытына алып жаткан маалыматтар түздөн түз таасир берет. Ойдогу өзгөрүүлөр атайлап жасалган позитивдүү же кокусунан жасалган негативдүү өзгөрүү болушу мүмкүн. Бул ойду кандай формада болуп жаткандыгынан көз каранды. Акылда жаралган ойлор жана идеялар азыркы учурдагы абалыбызды жана келечекте кандай адам болоорубузду аныктоочу фактор. Алар биз кааласак да, каалабасак да аң сезимде бекемделип, ошол ойго жараша адамдарды жана турмуштук кырдаалдарды өзүнө тартып турат. Ошондуктан пайда болуп жаткан ойдун булагын көзөмөлгө алууга тийиш. Дени сак болуш үчүн пайдалуу жана таза азык-түлүк колдонуу керек болгон сыяктуу эле психологиялык жактан да бекем болуш үчүн аны таза, пайдалуу азыктар менен азыктандырыш керек. Мисалы, инсандык өнүгүүгө арналган китептерди окуп, аудио программаларды угуу, позитивдүү адамдар менен баарлашуу жана башка. Жашоонун кожоюну болуу. Жашоодо бактылуу көз ирмемдердин саны көбөйтүү үчүн болуп жаткан кырдаалдарга толук жоопкерчилик алып, анын жүрүшүнө көзөмөл орнотуу керек. Болуп жаткан абалга бирөөнү күнөөлөбөстөн жоопкерчилик өзүбүздө болот. Башта айтылгандай эле жашоодо болуп жаткан баардык кырдаалдар ойлогон оюбуздан көз каранды. Андыктан учурдагы абал биз каалагандай болбой жатса, ага наразы болуунун кажети жок. Анткени анын себепкери өзүбүз болгонбуз. Ошондой эле жашообуздун кайсыл бир тармагы бизди канааттандырбай жатса, аны өзгөртүүгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жашоону ойлор жетектеп тургандыктан баардык жакшы же жаман окуялар оюбуздун натыйжасы болуп саналат. Ошондуктан өз жашообузду башкарууга жоопкерчилик алганда өз жашообуздун кожоюну боло алабыз. Муну менен бирге бизди кыйнаган нерселерден бошонуп эркин боло алабыз. Кожоюн албетте ар дайым өз үйүндө эркин жүрөт. Сиз каалагандай ойлорду гана ойлоо мээни ошол ойлорго гана активдештирет да анын аткарылышын тездетет. Ошондуктан болуусу керек болгон ойлорду гана ойлоо ийгиликтин келишин тездетет. Потенциалдын деңгээлине болгон ишенимди чектөөчү идеяларды мээден чыгарып салуу пайдалуу. Акыркы үлгүдөгү кымбат баалуу унаа сатып алып, аны чындап эле эң мыкты унаа экенин иш жүзүндө тастыкталып жатса, ал эч кандай жолдуулук эмес. Ал баасына жана үлгүсүнө жараша мыкты болушу шарт. Биз менен болуп жаткан жакшы окуялар деле ушундай. Эгер биз жакшы бир ийгиликке жетишсек, ал жөнөкөй эле жолдуулук эмес.
ал ойдун жана аракеттин жыйынтыгы, ойдун реалдуу дүйнөнү түзүүдө кандай күчкө ээ экендигин дагы бир жолу тастыкталып жатат. Практикалык көнүгүүлөр. Азыр эмне кылууга болот? Биринчи, бүгүндөн баштап жашооңузда болгону каалаган нерселер жөнүндө гана ойлонууга чечим чыгарыңыз. Ал кандай нерселер? Экинчи, мээде калыптанып калган баардык негативдүү ыраазоолорду чыгарып, анын ордуна позитивдүү ыраазоолорго толтуруңуз. Үчүнчү, баардык иште сизди бир гана ийгилик күтүп турганына ишениңиз. Төртүнчү, бүгүнкү күндөгү сизди бушайман кылып жаткан ойду же маселени аныктап чыгып, андан сабак алып алууга умтулуңуз. Бешинчи, максатыңызга ылайык позитивдүү ыраазоону кайталап туруңуз. Мисалы, мен кыла алам, мен колумдан келет деген сыяктуу. Алтынчы, ойго таасир берүүчү тышкы факторлорду колдонуңуз. Мисалы, позитивдүү аудио программалар, китептер. Жетинчи, кандай гана кырдаалдар болбосун, анын пайдалуу жагын алып калууга умтулуңуз. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Экинчи принцип – тактыктын маанилүүлүгү. Адам баласы жашоодо кыла алган эң жакшы мүмкүнчүлүгү эң жаман кырдаалдан да пайда алып чыгуусу дал ушул жөндөмдүүлүк, ийгилик болуп эсептелинет. Орисон Суэт Моден. Жашоодон каалап жаткан нерсени так аныктап билип алуу менен бирге, аны иш жүзүнө пландын негизинде аткаруу ийгиликтин келишин тездетет. Адам эмне каалап жатканын жана жашоодогу максаттарын так билбегендиги ийгиликсиздин негизги булагы болуп саналат. Белгилүү лектор, мотиватор Зиг Зиглар адамдар конкреттүү нерсеге эмес, жалпы нерсеге умтулушат деп айткан. Максаты жок адам руль жок корабль сыяктуу шамал каякка урса, ошол жакка ооп турат. Ал эми максатын анык билген адам белгиленген жерге чейин эч адашуусуз жетет. Менин бир досум айткандай, ийгиликке жетүү үчүн бир максаттын болушу жетишсиз болушу мүмкүн. Бирок адамда ал да болбосо эч кандай ийгилик болбойт. Кокустук жок. Айрым адамдар окуялардын кокустук негизинде туура келип калуусуна ишенет. Бирок андай эмес. Баардык окуялар буга чейин ойдун жана кыймыл-аракеттин жыйынтыгы болуп саналат. Эч бир окуя кокустуктун негизинде болбойт. Баардык окуянын же турмуштук кырдаалдын кайсы бир окуя менен байланышы сөзсүз түрдө болот. Мисалы, бильярд столуна топторду жайсак, алардын ичинен жок дегенде экөө бири-бирине тийип өтөт. Демек, кайсы бир окуянын башка бирөөсү менен байланышы жана таасири болот. Баардык иштен жакшы жагын издөө. Кылымдар бою келе жаткан ийгиликтин эки негизги принциби бар. Ал принциптер адамдын көзүн ачып, мурда ойлобогон ийгиликтерге алып келүүгө жардам берет. Биринчи принцип серендипизм деп аталып, серендиптеги 3 ханзада деген жомоктун каармандары сыяктуу кандай гана окуя болбосун, анын жакшы тарабын табууга үйрөтөт. Жомоктун негизине кайрылса, 3 ханзада дүйнө жүзүн кыдырып жүрүп, улам бир жаңы, жагымсыз окуяларга туш келип турушчу. Элдер ал 3 ханзаданы бактысыздык алып келе тургандыгына да ишенип алышкан. Бирок жогорудагы принциптердин жардамы менен баардык жагымсыз окуялардан да ийгилик табууну үйрөнүшөт. Күндөрдүн биринде 3 ханзада бир кыштакка конокко барышат да, жагымсыз окуяга туш келишет. Дыйкандын жалгыз уулу аттан кулап түшүп, бир бутун сындырып алат. Атты да таппай калышат. Дыйкан эмне кылар айласын таппай жаткан учурда ханзадалар кайгыруунун кажети жок экенин, себеби мунун аркасында да жакшы бир иш болоорун айтып, дыйканды сооротот. Ошол учурда алардын өлкөсү кошуна мамлекет менен согушуп жаткан учур болгондуктан, эртеси күнү эле аскерлер кыштактагы жаш балдарды согушка алып кетишет. Бир гана буту сынган дыйкандын жалгыз уулун калтырышат. Ошол эле күнү аскерлер кайрадан келип кыштактагы баардык аттарды согуш талаасына алып кетишет. Оор салгылаш жүрүп, көптөгөн уландар жана аттар согуш талаасында каза болушкан. Дыйкандын буту сынган жалгыз баласы да, качып кеткен аты да аман калды. Согуш аяктап, дыйкандын качып кеткен аты өзү менен кошо бир канча атты ээриште келет. Уулунда буту аягат. Бул жомоктогудай эле биздин жашообузда да пайда болгон кырсыктардын аркасында бактылуу көз ирмемдер жаткан болот. 3 ханзада дагы бир окуяга туш келишет. Алар жер ээлөөчү бай адамга жолукканда анын бүт жерин сел алып кеткен болот. Ал адамдын абалы өтө оор эле. Ханзадалар болсо аны баары жакшы болооруна ишендиришет. Сел алып кеткен жерден баалуу таштарды табышат. Көрсө,
сел баалуу таштарды агызып келген экен. Ошентип жер ээлөөчү мурдагыдан да байыган. Бул окуялардан жашообузда жаралган күтүүсүз кырсыктар өзү менен кошо чоң ийгилик алып келиши мүмкүн экенин түшүнөбүз. Ошондуктан жагымсыз окуяларга кабылганда дароо эле чөгүп, анын негативдүү жагын эле кабыл албастан, ошол окуялардын позитивдүү да жагын көрө билүү зарыл. Жакшылыкты күтүү, кандай гана кырдаал болбосун, андан пайдалуу тарабын издөө менен ар дайым жакшылыкты күтүү сөзсүз ийгиликти жана сиз каалагандай жыйынтыктарга алып келет. Ошондуктан ар бир окуяны бактылуу аякташын күтүү серендипизм принцибинин негизи болуп саналат. Эгер бул принциптерди иш жүзүндө колдонуп көрсөңүз, анын жыйынтыктары сөзсүз түрдө күтүүлөрдү жана ишенимди актайт. Учурдагы абал эң маанилүү. Азыркы учурда болуп жаткан абал өсүп өнүгүү үчүн эң маанилүү фактор болуп саналат. Ар бир күндүн жүрүшүнө өзгөчө көңүл буруу зарыл. Себеби бир күн ичинде болгон ар кандай кырдаалдар, окуялар өзү менен кошо пайдалуу тарабында алып жүрөт. Анын учурунда байкоо менен өз пайдаңызга чече аласыз. Мисалы, сиз каардуу жетекчинин кол астында киришеси аз жумушта иштесеңиз, анда пайдалуу жактарын алып калууга умтулуңуз. Негативдүү жактарына көңүл бурган сайын, аң сезим да негативдүү энергияга толуп баштайт. Анын кесепети иштин жүрүшүн начарлатуу менен бирге башкалар менен өз ара мамилени да начарлатат. Демек, кандай гана иш болбосун жана сизге жагымдуу болбогон шарттарда да позитивдүү жактарын көрүүгө аракет кылуу учурдагы абалды жөнгө салып, аны пайдага чечээрин унутпоо керек. Эгер бул кызматта отурбаганыңызда азыркыдай жетишкендиктерге жете алат белеңиз, же башка тармакта иштесеңиз, учурдагы абалыңыз кандай болот эле? Ойлонуп көрүңүз. Кандай гана болбосун, учурдагы абалды мындан да бийик тепкичтерге көтөрүлүү үчүн жана жашоонун өзгөртүүгө болгон бир мүмкүнчүлүк катары кабыл алууга эмнеге болбосун? Дароо эле өз жолун таап кетүү мүмкүн эмес. Ар кандай кырдаалдардан, адашуулардан сабак алып, анан өз жолубузга түшөбүз. Эч бир нерсе даяр болуп колубузга түшпөйт. Ага да эмгектенүү жана өзгөрүүлөр керек. Келечек жөнүндө ойлонуу. Ийгиликтин дагы бир сыры өткөн чакта кармалбай, учурчак аркылуу келечекке умтулуу. Өтүп кеткен учур менен же артка барып аны оңдоого болбойт, же келечекти түзүүгө болбойт. Андан бир гана сабак алып, тажрыйба топтой алабыз. Ал эми келечекти түзүү үчүн учурчак менен жашоо керек. Өтүп кеткен учурду артка кайтаруу мүмкүн эмес экенин айтпаса да белгилүү. Андыктан аны деңизге чөгүп кеткен байлык катары көрүп, андан алган тажрыйбаны келечекти курууда колдонууну үйрөнүңүз. Эң маанилүүсү учурдагы болуп жаткан абал толугу менен учурчакта көңүл буруу абзел. Синхрондуулук принциби. Синхрондуулук принциби жогоруда айтылган принциптер менен тыгыз байланышта. Бул принцип себеп, натыйжа принцибин четке какпайт, бирок андан айырмаланып турат. Себеби натыйжа принциби жашоодогу баардык окуялар бир себептин натыйжасында болоорун белгилесе, синхрондуулук принциби ар дайым бир окуялар себеп натыйжанын негизинде эмес, өз алдынча пайда болоорун айтат. Мындай окуялар кандайдыр бир нерсенин себебинен улам жаралбастан кайсы бир максатка ылайык өзүнөн өзү пайда болот. Гавайидеги эмгек өргүү. Идея акылды кыймылга келтирип, кызыгуу жана каалоо эмоциясын жаратат. Идея акылдан аң сезимге өтүп, тартылуу мыйзамдын астында калат. Ал эми тартылуу мыйзамы кандай күчкө ээ экенин башкы беттерде айтып кеткенбиз. Мисалы, Гавайиде эс алуу кандай сонун болоорун жубайыңызга кыялдануу менен айттыңыз дейли. Бирок Гавайиде эс алууга каражат да, шартыңыз да жок. Бирок бул идея сизде жагымдуу эмоцияларды пайда кылды. Кыялдануу менен жумушка барганыңызда жетекчиңиз 2 жумага эмгек өргүүгө чыгууну сунуштап калды. Ал эми түштөн кийин жакын бир досуңуз жаңы туристтик ишкана ачылганын жана андан арзан баада Гавайиде эс алууга шарттар бар экенин кабарлады. Гавайи аралдарында сиз кыялданып жаткандай эс алуунун баардык каражаты $2000 айланат. Кечинде үйгө келип почта кутучасынан салык кызматынын ашыкча төлөнгөн $2000 акчаңыз кайтарылып берилгенин маалымдаганын көрдүңүз. Бул 3 окуя сүйлөшүп алгандай бир учурда болду. Мунун себеби аң сезимдеги идея тартуу күчүнүн негизинде идеяны ишке ашыруу үчүн керектүү адамдарды, окуяларды тартты. Бул мисал тартуу мыйзамынын жана ойдун кандай күчкө ээ экендигинин далили. Аймакка кирүү. Адам өзүн эркин сезген жана эң мыкты кыймыл аракетте болгон психологиялык абалга киргенде жогорудагыдай окуялар тынымсыз болуп турат. Кеңири мааниде адам өз ой максаттарын так аныктап,
аларды позитивдүү энергия менен толтуруп, эң мыкты жыйынтыктарды күткөндө анын ишке ашуусу да ойдогудай болот. Мындагы эң негизги байланыш ойдун энергиясы. Ал эми ойлор иретсиз, бири-бирине карама-каршы келип турса, жогоруда аталган принциптер ишке ашпай калат. Көптөгөн адамдар оюнун иретсиз жана так болбогондугунан улам потенциалын толук ача албай, ийгиликсиз адамдардын катарын толуктап келишет. Эгер ой максаттын так аныктап, пландын негизинде иш алып барса, ийгиликти эбак багындырат эле. Шамал кайсыл тарапка урса, ошол жакка ооп кеткендиктен жашоодон өз ордун таба албай келишет. Эң мыкты жумушту кантип алууга болот? Синхрондуулук мыйзамына дагы бир мисал келтирели. Менин бир досум өз жумушунан таптакыр канааттанбагандыктан башка тармакта иштеп көрүүнү чечет. Жубайы экөө кеңешип, жумуш ордун көтөрүлүү оңой жана акчасы стабилдүү болгон кичирээк компанияга жумушка орношууну чечет. Бир күнү жубайы экөө ресторанга тамактанууга барышса, элдин көптүгүнөн аларга орун жетпей калат. Бирок үйгө кетип калбастан жакын жердеги башка бир ресторанга барышат. Ал жерден көп жылдан бери көрө элек таанышын жолуктурат. Ал таанышы жаңыдан өсүп келе жаткан компаниянын президенти менен олтурган экен. Ошентип төртөө тамак үстүндө жумуш жөнүндө сүйлөшүп калганда, менин досум жаңы компанияга жумушка орношууну каалап жатканын билдирет. Компаниянын президенти визиткасын берип, кийинки жумада чалуусун суранат. Ошентип жаңы жумушка орношуп, мурдагыдан 2 эсе көп акча таба баштайт. Чоң үйгө көчүп, жаңы машина алууга да жетишет. Бул окуяны көпчүлүк адамдар бактылуу кокустук катары кабыл алышы мүмкүн, бирок бул кокустук менен эч тиешеси жок. Себеби окуядагы каармандын белгилүү каалоосу болгон жана аны ишке ашырышына да ишенген. Биринчи ресторанда орун калбай калганы жана экинчи жерден керектүү адамдардын керектүү учурда жолугуп калышы синхрондуулук принцибинин негизинде ишке ашты. Эгер көңүлү жок болгон жумушка баруусун улантып, жаңы максаттарды койбогондо, ал адамдарга жолукпайт да болчу. Каарман өз ийгилигин өзү жаратты. Ошондуктан биз да бир эле агымда кете бербестен жаңы өзгөрүүлөрдү издеп, алардын жакшы жыйынтык берерине ишенишибиз керек. Стратегиялык ой жүгүртүүнүн күчү. Ийгиликке жетүүнүн дагы бир фактору бул ойдун тактыгы. Каалап жаткан нерсе так жана конкреттүү болсо, аны ишке ашуу жөндөмдүүлүгү да тездейт. Максатта болобу же ойдо болобу тактык болсо, аны кандай кылып ишке ашуунун планын түзүү жана ошого ылайыктуу ыкмага таянуу да жеңил болот. Убакытты жана колдонуучу ресурстарды туура пайдаланууну үйрөнөбүз. Стратегиялык план менен иштөө эффективдүү ыкмалардын бири. Планды түзүүгө албетте убакыт талап кылынат. Ал план түзүлгөндө кандай шарттарда иштөө керектигин так аныктагандыктан ийгиликке жетүү алда канча оңой болот. Себеби анда ар бир кызматкердин аткара турган милдети так көрсөтүлүп, иштин жүргүзүүнүн көпүрөсү жаралат. Албетте ушундай стратегиялык пландын негизинде иш алып барган фирма башкаларга караганда тезирээк өнүгөт. Бул ыкма бардык тармакта эффективдүү боло алат. Стратегиялык планды түзүүдө фирма же компания кирешени көбөйтүүгө ыктаса, адамдын жеке жашоосундагы стратегиялык план анын адамдык капиталына ыктайт. Ага психикалык, эмоционалдык жана физикалык капитал кирет. Бул капитал аркылуу болгон аракетти жумшап, коюлган максатка жетүү болуп саналат. Колумб сыяктуу болбоңуз. Бардык адамдар бактылуу болууну самашат. Ал эми айрым бактысыз адамдардын негизги маселеси аларда реалдуу максаттын жоктугу. Жашоодон эмне каалап жаткандыгын билбегендиктен максат кое алышпайт. Алар Колумб сыяктуу белгисиз тарапка сүзүп барып, кайда келип калганын билбегенинен улам кайра артка кетишет да, кайда барып келгенин да билишпейт. Себеби аларда максат жок. Ийгилик кокустук эмес. Көпчүлүк адамдар кокустукка ишенип жашашат. Бул пландалбаган ийгиликсиздикке алып келет. Себеби жогоруда айтып өткөндөй эле ийгилик кокустуктан жаралбайт. Кокустук мыйзам менен жашагандар эч качан өз маңдай тери менен ийгиликке жетүүнү ойлонушпайт. Алар жеңил жол аркылуу жетүү үчүн ар кандай кокустук менен жаралуучу окуяларды күтөт. Мисалы, лотереялык билет, казино жана башка ушул сыяктуу жыйынтыгы так белгилүү эмес болгон иштер менен алектенет. Максатты так коюп, ийгиликти багындырып жаткан адамдар менен кокустукту күтүп отургандар адамдардын ортосунда айырмачылык. Бири өзүнө ишенсе, экинчиси кокус жаралуучу ийгиликке ишенет. Бул эки түрдүү адамдын кимиси ийгиликке жете тургандыгын айтпаса да белгилүү. Бир эле ишке ар түрдүү сыйлык. Кандай гана иш болбосун,
бир эле жумушту аткарган эки адам эки башка жыйынтыкка жетет. Бири көп үлүш алса, экинчиси аз үлүш алат. Бирок экөө тең бир эле ишти аткарат. Мисалы, эки адам бир эле ишкананын товарын бир баада жана бирдей шартта сатышат. Бирок бири экинчисине караганда көп киреше табат. Мунун себеби киреше көп тапкан адам ийгиликтин ыктымалдуулугун жогорулатуучу бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонгон. Ал эми экинчиси андай аракеттерге барган эмес. Бул себүү жана жыюу мыйзамы. Бир сөз менен айтканда, аракет кылсаң берекет болот. Америкадагы кайсы тармакта болбосун жакшы акча төлөнгөн ишкерлер стратегиялык пландын негизинде иштешет. Алар эмне каалап жатканын так билет жана алдыга койгон максаттары бар. Жазуу түрүндө план, программа жана иш тартибин түзүп, анын үстүндө күн сайын иштешет. Жашоодон эмне каалап жатканыңызды так аныктап, ошого жараша белгилүү максат коюп, жана ага сөзсүз жетээриңизге ишенүү аркылуу тартылуу мыйзамын жана менталдык эквивалентти активдештиресиз. Канчалык позитивдүү маанайда болсоңуз, ошончолук окуялардын жагымдуу жагын, башкача айтканда, серендипизм принцибине жакын боло аласыз. Алдына максат койгон адам ар дайым алдыга умтулуп, жаңы идеяларга бай келет. Ошондуктан жашоосу позитивдүү маанайда болуп, бактылуу көзүрмөмдөргө толуп турат. Жашоодогу көзөмөлдү колго алуу. Ийгиликтин дагы бир маанилүү фактору бул көзөмөл принциби. Жашоосун көзөмөлдөй алган адам өзүнө жана курчап турган дүйнөгө позитивдүү маанайда мамиле кылат. Ал эми өз жашоосун жетектөөгө ала албагандар болсо, тескерисинче бардык нерсеге негативдүү маанайда болору узак жылдар бою изилдөөгө алынган психологиялык тажрыйбанын негизинде аныкталган. Жашоону көзөмөлгө алуу менен ал бир иретке түшөт. Жашоодогу бардык кырдаалдарга өзүбүз жоопкерчиликтүү экенибизди түшүнгөндө, себепкерди издөөнүн ордуна ар бир окуядан сабак алып, келечекти куруунун өз жетекчилигибизге алабыз. Канчалык адам өзүнүн жашоосунун архитектору жана кожоюну катары сезгенде, ошончолук бактылуу, позитивдүү, энергиялуу болуп баштайт. Ал эми ден соолук, ийгилик, бакыт, мамиле бизден көз карандысыз түрдө ишке ашып жатканына жана абалды көзөмөлдөөгө жөндөмсүз экенибизди сезген учурда, акыл эс жалаң негативдүү ойлордун басымында калат. Жагымсыз окуяларга башка бирөөлөрдү күнөөлөп, ийгиликтин үстүндө жүргөн адамдарга карата жек көрүү сезими жаралат. Эң алгач бул сыяктуу сезимдер адамдын өзүнө эле зыян. Ошондуктан башка бирөөнүн ийгилигине кубануу менен андан үлгү алууга умтулуунун өзү жетишкендик. Өз тагдырыңдын кожоюну болуу менен бирге андагы болуп жаткан жана боло турган абалдарды көзөмөлдөө инсан катары толук кандуу жашап жаткандыктын белгиси. Ийгиликке карай жол. Ийгиликке жана бакытка жетүүнүн эң жакшы жолу жашоону жетекчиликке алуу болуп саналат. Качан гана биз менен болуп жаткан кырдаалдарды көзөмөлдөп баштаганда, мурда сыр болгон көп нерсе түшүнүктүү болот. Жогоруда айтылгандай эле, жагымдуу же жагымсыз окуяларга өзүбүздөн башка эч бир адамдын жана кокустуктун тиешеси жок экенин унутпоо керек. Максат жашоонун маңызы. Ал аркылуу жашоону өзүбүз каалагандай кылып түзө алабыз. Жашоонун бардык аспектисин өзүбүз жетекчиликке алсак, дүйнөгө позитивдүү жана оптимисттик көз карашта болобуз. Бул максаттардын ишке ашуусун тездетет. Себеби ой, идея, ырастоо, аң сезимде буйрук катары сөз ишке ашып турат. Демек, позитивдүү көз караш бактылуу көзүрмөмдөрдүн болуп туруусун камсыздайт. Максаттын күчү. Максат коюу ийгиликтин сыры. Себеби адамда максат болмоюнча эч өсүп өнүгүү жана алдыга умтулуу процесси болбойт. Максаты жок адам канаты жок куш сымал. Бенджамин Дизраэл айткандай, ийгиликтин сыры максаттын туруктуулугунда. Ийгиликтүү адамдын сыры эмнеде деп сурасаңыз, албетте алар максаттуу адамдар. Максаты жок адам канчалык аракет кылбасын, чоң ийгиликтерди багынта албайт. Себеби ал эмнени каалап жатканын билбейт. Жашоодон эмнени каалайсыз жана кандай ийгиликти багындырууну максат кылып жатканыңызды так аныктап алып, ошого жараша жолго түшүү керек. Албетте, баары дароо эле боло койбойт. Ал үчүн убакыт талап кылынат. Чыдамкай жана сабырдуу болуп, кандай гана болбосун артка чегинбөөгө сөз бериңиз. Өзүн өзү изилдөө. Кылып жаткан ар бир иш ички принциптер менен дал келиши керек. Башкача айтканда, күнүмдүк жүрүм-турум ички дүйнө менен шайкеш келип туруусу шарт. Мисалы, баалуулуктарыңыз кандай? Эмнеге ишенесиз? Чынчылдык, беришендик, камкордук, сүйүү, кечиримдүүлүк, достук, эмгек, ийгилик деген сыяктуу баалуулуктар сизде барбы?
Бул суроону өзүнө берип көрүп, ага объективдүү жооп табуу потенциалды ачууга жардам берет. Ушул суроонун жообуна жараша максат коюлат. Себеби адам баласы сырткы дүйнөнү изилдөөдөн мурун өзүн изилдөөсү зарыл. Жеке стратегиялык планды түзүү үчүн жогорудагы баалуулуктардын жок дегенде 3-5 мүнөздүү болушу керек. Ал баалуулуктардын болушу жашоодогу негизги максатты аныктоого жана ошол максатка жетүүгө негизги фундамент катары кызмат кылат. Фундаменталдык баалуулуктарды тандап алгандан кийин ар биринин маани маңызын жана бизге эң керектүүсү кайсынысы экенин аныктап алуу керек. Баалуулуктарды кантип аныктоого болот? Адамдын жүрүм туруму жана ишенимдери ар дайым аны чагылдырып турат. Кылган ишинен эмнеге ишенери жана кандай баалуулуктарга ээ экенин көрүүгө болот. Себеби тигил же бул нерсени ташташ керек болгондо адам ар дайым өзүнүн баалуулуктарына жакын болгонун тандайт. Мисалы, бир адам үчүн баалуулук анын үй бүлөсү болсо, ал кандай гана кырдаал болбосун ар дайым үй бүлөсүн тандайт. Ошондой эле кайсы бир адам баалуулук катары ден соолугун эсептесе, ар дайым өзүнүн жана башкалардын ден соолугуна жараша иш кылат. Акыркы учурда биздин кылып жаткан ишибиз гана мааниге ээ. Каалап жаткан нерсени жөн эле сүйлөп коюу же качандыр бир убакта жасай турганыңа үмүттөнүү эч мааниге эмес экенин жана өз артынан эч жыйынтык алып келбейт. Биздин ким экенибизди учурдагы кыймыл-аракетибиз көрсөтө тургандыгын унутпаш керек. Бул принцип кайсы гана тармак болбосун, саясатта, бизнесте, жеке жашоодогу акыйкаттуу принциптердин бири. Келечекти кандай көрөсүз? Баалуулуктарды аныктап алгандан кийин келечек жөнүндө анализ чыгарып көрөлү. Идеалдуу келечекти алгач аң сезимде куруу керек. Келечектин кандай болуусун кааласак, дал ошондой кылып элестетип көрөлү. Келечекте кандай бүлө курууну, кандай жумушта иштөөнү, керек болсо кандай үйдө жашап, кайсы үлгүдөгү унаа алаарыңыздан бери эч бир чек койбой элестетип көрүңүз. Элестетүү эркин болгондуктан чексиз жүрүшү керек. Элестетүү кандай гана иш болбосун фундаменттик кызматты аткарат. Алгач аң сезимде проектисин куруп алгандан кийин аны иш жүзүнө ашыруу да оңой болот. Ийгиликтүү адамдардын жөнөкөй адамдардан артыкчылыгы да ушунда. Себеби алар каалаган нерсени алгач аң сезимде чийип алган соң иш жүзүнө ашырышат. Ал биз элестеткенде идеалдуу болгонго чейин аткарууга далалат кылабыз. Элестетип көрүңүз. 10 миллион доллар утуп алсаңыз же алыскы бир тууганыңыздан мураска алсаңыз, аны кандай шартта керектеп, идеалдуу жашоону кантип түзөт элеңиз? Жашооңузду өзгөртүүгө жардам берет беле? Болгону элестетип көрүңүз. Бул жашоодо сизге эмне керек экенин аныктоого жардам берет. Эгер адамдын алдында так белгилүү максат болгондо, ал кандай гана шартта болбосун, аны орундатуу үчүн күн сайын кыймыл-аракетте болот жана кайда барып эмне кылышты да билет. Эгер келечекке карай так максат жок болсо, болгону элестетип көрүү керек. Ошондо ал аркылуу эмнени каалап жана эмнеге жетүү керектиги келип чыгат да, анан максат жаралат. Лидер келечекти көрө алат. Лидер адамдын жөнөкөй адамдардан айырмасы, алар келечекти көрө билгендигинде, өзү каалагандай идеалдуу келечекти элестетип, мүмкүн болгон нерсенин образын түзгөндүгү үчүн максаттары белгилүү болот. Кайсыл жакка барып, эмне иш кылыш керек экендигин билгени үчүн ийгиликке белгиленген мөөнөттөн эрте жетет. Джордж Бернард Шоу мындай деп айткан: адамдардын көпчүлүгү дүйнөгө карап, эмне үчүн деп сураса, мен дүйнөгө карап, эмнеге болбосун деп сурайм. Чындап эле жашоодогу ар кандай окуялар эмне үчүн болуп жатат деп наразы болгондун ордуна, ошол окуялардан да эмнеге пайдалуу тарабын алып калууга болбосун деген маанайда болуу жашоону бир кыйла жеңилдетет. Мисалга алсак, Америкада чет өлкөлөрдүн чөнтөгүндө бир тыйын жок келип, бийиктиктерди багынткан миңдеген адамдар бар. Алардын шарты жок болгону менен кыялы болгон. Ал эми адамда кыял, максат болсо, ага чөнтөктүн боштугу тоскоолдук жаратпайт. Эң башкысы, өз күчүңө ишенип, жашоодон жакшылыкты гана күтүү керек. Психологиялык ынанымдары бекем болгондугу үчүн эң оор шарттарда да өз максаттарын ишке ашырышып отурушат. Бирок аларды коом эмнегедир жолдуу адамдар катары кабыл алышат. Багыттын формуласын иштеп чыгуу, идеалдуу келечектин планын түзүү бул кандай жашоодо, кандай шарттарда жашоону кыялдануунун жыйындысы болсо, багыт кандай адам болууну каалагандыктын конкреттүү ырастоосу.
анын негизинде жашоону жакшы жакка кантип өзгөртүүгө мүмкүн экенин аныктайт. Идеалдуу келечекти элестеткенден кийин анда кандай адам катары жашаш керек экенин аныктоого жардам болот. Альберт Эйнштейнден адамзаттын жашоосунун маңызын тууралуу сураганда ал башкаларга кызмат кылуу экенин айткан. Андыктан коомчулукка пайда алып келүү да багыттын формуласына киргизүүгө болот. Башкаларга жакшы иш кылуу өзгөчө бакыт тартуулайт эмеспи? Багыттын формуласын түзүүдө Стивен Ковинин ыкмасына ылайык жакын адамдарыңыз, досторуңуз сизди кандай эстеп калуусун жана дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин артыңыздан кандай сөз айтылышын каалайт элеңиз. Ошолорду эске алуу менен жашоо образын түзүү. Жашоо образы ички баалуулуктардын негизинде түзүлөт жана ал кыймыл-аракетте чагылдырылат. Мисалы, чынчыл адамдын жашоодогу миссиясы ар дайым өзүнө жана башка адамдарга карата чынчыл, ага ар дайым ишенүүгө болот. Келечекти көрө билүү менен багыттын айкалышы. Идеалдуу келечекти элестетүү жана багытты тууралоо ийгиликтин мыйзамдарын активдештирип, аларды биздин кызыкчылыктарыбыз үчүн иштөөгө мажбурлайт. Аң сезимде түптөлгөн ой кандай гана болбосун, акыры ишке ашат. Эгер сиз өзүңүз каалагандай идеалдуу келечекти элестетип, багытты ага ылайык түзүү менен сөзсүз ишке ашыра аласыз. Тагдыр ар бир адамдын өз колунда. Аны жетекчиликке алуу менен кыялыңыздагыдай жашоого мүмкүн. Убакыттын көп бөлүгүндө эмне жөнүндө ойлонсо, реалдуу жашоодо алар ишке ашат. Эгер өзүн идеалдуу, толук кандуу жана өзгөчө инсан катары элестетсе, акырындык менен дал ошондой толук кандуу инсан болот. Ал эми жашоосун идеалдуу кылып элестетсе, анын ишке ашуусуна көмөкчү боло турган адамдарды жана кырдаалдарды магнит сымал тартып баштайт. Жалындуу каалоо, жгучее желание. Ийгиликти багындыруунун ыктымалдуулугун жогорулатуу үчүн каалоонун күчүн талап кылынат. Каалоо болсо максатка жетүү үчүн эч нерсе тоскоолдук кыла албайт. Белгилүү бир максатка жетүүгө болгон каалоо чоң ийгиликтин жана бакыттын негизги булагы болуп саналат. Ал астыга умтулууга күйүүчү май катары кызмат кылат. Ийгиликсиздиктин эң биринчи себеби каалоонун жоктугу. Каалоо инсандык баалуулуктардын негизинде калыптанат. Ал инсандын жекече өзгөчөлүктөрү жана максаты менен шайкеш келип туруусу зарыл. Каалоолордун тизмесин түзүү. Бул жашоодон эмнени алууну жана кандай жетишкендиктерге жетүүнү каалай тургандыгыңызды бир барак алып тизме түзүп көрүңүз. Бул жөн гана элестетүү жана кыялдануу. Ошондуктан ага чек койбостон каалаган нерсени элестетип көрүңүз. Жетишээрлик убакыт, жогорку билим, акыл, талант, жетиштүү каражат, байланыш ушулардын баары сизде болсо, жашооңузду кандай кылып өзгөртөт элеңиз? Эркин түрдө элестетип тизме түзүп көрүүгө болот. Алгач эмнени каалап жатканыңызды чечип алган соң, алардын мүмкүн же мүмкүн эмес экенин аныктайсыз. Ал эми азыр болгону кыялданып көрүңүз. Бул эң мыкты жана пайдалуу көнүгүү. Максаттардын тизмеси. Дагы бир эффективдүү көнүгүүлөрдүн бири максаттардын тизмесин түзүү. Бир баракка жыл ичинде аткарылышы керек болгон эң аз 10 максаттын тизмесин түзүү керек. Максаттын жазып алып ишке ашырылган адамдар адамзаттын 3% гана түзөт. Калган 97%-ында бул сапат жок. Эгер сиз да максаттардын тизмесин түзүп алып ишке киришсеңиз, дүйнөлүк элита болгон ийгиликтүү 3%-га кошуласыз. Белгилей кетчү нерсе, эгер тизмени түзгөндөн кийин аны 1 жыл бою карабай, керек болсо анын бар экенин унутуп калган күндө да жашоо радикалдуу түрдө өзгөрөт. Кийин карап көрүп, ошол 10 максаттын ичинен 8-и аткарылганын көрүүгө болот. Бул серендипизм принципи. Ал жаралгандан кийин укмуштуу окуялар менен өз ара байланышып, таң калыштуу шарттарда ишке ашат. Тизме түзүп жатып, андагы максаттардын аткарылуусуна күмөн санашыбыз мүмкүн. Бирок ал тизмеге түшкөндөн кийин ар кандай шартта аткарылуу күчүнө ээ болот. Болгону 10 мүнөт убакыт жана бир барак жашоону өзгөртүүгө болгон алгачкы кадам. Өзгөрүүлөрдүн кепилдиги. Максаттардын тизмесин түзүү менен ийгиликке тезирээк жетүүгө мүмкүн. Бул ыкманы колдонуп көргөн миңдеген адамдар анын жыйынтыктары менен ыраазы болушкан жана эч кимиси анын ишке ашпагандыгын билдирген эмес. Тизмени түзгөндөн кийин бир канча ай өтпөй өзгөрүүлөр боло баштаганы далилденген. Тастыктоо үчүн бир мисал келтирсек, бир канча жыл мурун жаш, энергияга толуп турган финансы кызматкерлери менен болгон семинарларда аларга 1 жылга 10 максат түзүү сунушталган.
1 жылдын ичинде ал кызматкерлер өз ишинде эң жогорку жетишкендиктерди багынтып кирешесин көбөйтүшкөн. Эң негизги бир максатты аныктоо. Каалаган оң максаттын ичинен жашоого өзгөчө таасир берүүчү бир максатты аныктап алуу керек. Ал максат келечекке коюлган конкреттүү максат болсо, калган максаттар жардамчы кызматын аткарып турат. Ишмердүүлүктүн борбордук ордуна туруп жашоонун маңызына айланат жана туура чечим кабыл алууда ийгиликти багындыруудагы негизги ролду ойнойт. Тизмедеги 10 максаттын ичинен бирин тандап алуу менен 1% тандалма адамдардын катарына кире алабыз. Максатка жетүүнүн планын түзүү. Максатка жетүүнү тездете турган кыймыл-аракеттердин тизмесин түзүү маанилүү кадамдардын бири. Себеби максаттын тизмесин түзүп коюу шек саноолорду жаратышы мүмкүн. Ал эми ага жетүү үчүн эмне кылуу керектигин да тизмеге киргизүү ишенимдүүлүктү жаратат. Алдыга койгон максаттарды ишке ашыруу канчалык деңгээлде мүмкүн экенин иш жүзүндө көрүүгө болот. Ага жетүүнүн жолун жана планын кылдат түзүү аң сезимде бекемделип, анын ишке ашуусун камсыздай турган адамдарды, ресурстарды, идеяларды жана окуяларды тартып турат. Бул жерде да башта айтылгандай эле серендипизм жана синхрондуулук мыйзамдарынын күчү далилденет. Пландын негизинде иштөө. Кандай гана иш болбосун, эң алгачкы кадам аны баштоо. Кыла турган иштерди белгилеп алгандан кийин анын бирин аткарып баштоо керек. Жасалган алгачкы кадам кийинки кадамдардын кандай болушун шарттап, жаңа пайда болуп жаткан өзгөрүүлөргө күбө болобуз. Пландын негизинде кыймыл-аракетте болуу менен бирге жашоону көзөмөлдөй аласыз. Ошону менен бирге эле ретикулярдык формацияны ишке кире турганын негизинде максаттын ишке ашуусуна көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү суу үстүндө калкып калгандай чыга келет. Пландын негизинде иштөө аркылуу мурдагыга салыштырмалуу күч-кубаттуу болуп, ой бир жерге топтолуп, позитивдүү ой жүгүртө баштайсыз. Өзүңүз кыялдангандай келечек жашоону түзүү үчүн бир кесим кагаз менен бир аз убакыт жана ишеним керек экенин түшүнгөн чыгарсыз. Жеңүүчүлөр туура суроо бере алышат. Адамдын кандайдыр бир маселеге берген суроосу негативдүү же позитивдүү экенин анықтайт. Мисалы негативдүү адам 10 максаттын тизмесин түзүү стратегиясына ал ишке ашпай калса эмне болот деп суроо берет. Өзүнө ишенбеген жана шек саноолордун тузагында адамдын ийгиликке жетүүсү албетте күмөн жаратат. Ал эми позитивдүү адам ал ишке ашса кандай болот деген суроону берет. Түшүнүктүү болгондой эле мындай адамдар ишенимдердин жана каалоолордун жардамы менен негативдүү адамдардын түшүнө да кирбеген бийиктиктерге жетет. Бул көнүгүү миңдеген адамдардын тажрыйбасынан ийгиликтүү өткөн эффективдүү ыкма. Эгер ал ишке ашпай калган күндө да бир кесим кагаз менен бир канча мүнөт эле коройт. Ал эми ишке ашса жашоо толугу менен өзгөрөт. Бул ыкма сиз элестеткенден да эффективдүү. Андыктан шек саноонун курчоосунан бошонуп, өз тажрыйбаңызда текшерип көрүңүз. Кереметтер бар. Фениксте ишемби күнү өткөн семинарыма финансылык кеңешчи катышкан. Анын айтымында буга чейин план түзүп көргөн эмес, себеби анын эффективдүүлүгүнө ишенүүчү эмес. Семинарда ага 1 жыл ичинде жасай турган 10 планды түзүүсүн кеңеш бердим. Ал ошол эле күнү Хьюстонго учуп баратып, мен айткандай 10 план түзөт да, анын 5-и 1 күн ичинде эле ишке ашканын көрөт. Ага толуктап дагы 5 максат түзөт да, алар дагы укмуштуудай шартта ишке ашат. 4 күндөн кийин мага жиберген катында 1 жыл ичинде жете албаган максаттарына пландын жардамы менен 4 күндө жете алганын кубанычын койнуна батпай сүйүнчүлөдү. Тажрыйбамда бул сыяктуу далилдүү окуялар көп жана буга чейин эч бир ким аны ишке ашпай калганын айта элек. План түзүп, анын жыйынтыктарын болжолдогон убактан эрте көргөн адамдардын окуясын жазып отурсам дээрлик бир китеп чыгат. Ылдамдаштыруу принциби. Ылдамдаштыруу принциби максатка жетүүгө колдонула турган ийгиликтин дагы бир фактору. Принциптин урааны сиз умтулган бардык нерсе сизге да умтулат. Айрым учурда максатка жетүүгө аз калганда үмүт үзүп, орто жолдо кол шилтеп койгондор аз эмес. Ал эми ошол учурда ийгиликтин жылмаюусуна аз гана калган болот. Бул көбүрөөк эмгектенип, сабырдуу болуу дегенди түшүндүрөт. Бул принципти 100 адамдан 20 же 80/20 эрежеси менен түшүндүрүүгө болот. Максатка жетүү үчүн сарпталган алгачкы 80% убакыттын ичинде 20% гана жолун басып өтөсүз.
Бирок калган 80% жолдун аракет кылсаңыз, калган 20% убакыттын ичинде басып өтө аласыз. Жогорудагы эреже аркылуу иштин аягына чыгарбай, жеңилип калбастан акырына чейин күрөшүү керектигин түшүндүк. Ылдамдаштыруу принциби алдыга койгон бардык максаттын ишке ашуусуна тездетет. Ошондуктан максат койгондон кийин ал ишке ашканга чейин кандай гана кырдаал болбосун жеңилбеске сөз берүү зарыл. Себеби ийгилик эң оор шартта да жылмаят. Позитивдүү ырастоолордун жыйынтысы. Идеалдуу келечекти түзүүдөгү максаттардын тез арада жана натыйжалуу ишке ашуусун шарттаган дагы бир көнүгүү позитивдүү ырастоолорду жазуу түрдө жазып бекемдөө. Ал үчүн ар бир максатты ырастоо түрүндө кагазга жазып алып, ар дайым кайталап туруу талап кылынат. Мисалы, менин салмагым 70 кг. Мен жылына $50,000 киреше табам. Мен испан тилинде эркин сүйлөйм жана башка ушул сыяктуу ырастоолорду чоң тамгалар менен визитка түрүндө жазуу бул ырастоолорду реалдуу жашоодо ишке ашышын камсыздайт. Аң сезимдеги бардык идея жана ырастоолор аткарылуу күчүнө ээ. Ырастоолор кыска жана позитивдүү маанайда болуп, аларды ар күнү эртең менен жана уктаар алдында кайталап туруу керек. Алар ишке ашканда кандай сезимдер коштойт эле? Өзүңүздү кандай эмоциялар менен сүрөттөй аласыз? Элестетүү аркылуу бул сезимди жашап көрүңүз. Көптөгөн ишкерлер ийгилигин дал ушул элестетүүдөн баштаган. Андан сырткары ойду жана көңүлдү конкреттүү ишке топтоо ийгиликтин негизги фактору. Качан адам эмне каалап жатканын жана ага жетүүгө кандай ресурстар менен шарттар керек экенин билсе, ийгиликке көбүрөөк жакын болот. Ал эми ою чаржайыт болуп, белгилүү максаты жок болсо, ийгилик жарата алабы, жокпу маселе жаратат. Адамдын максаты канчалык так жана конкреттүү болсо, ошончолук мээнин күчү активдешет да, аны менен башкалар жолдуулук деп эсептеген ийгиликтин мүмкүнчүлүктөрүн жаратат. Бул китепти окуп жаткандыктын өзү эле таланттуу адамдардын катарына кошулуу дегендик. Ал эми бул китептеги сунушталган принциптерди аткаруу менен дүйнөнү өзгөртө алган тандалма адамдардын катарын толуктайсыз. Эгер азыркыдай темп менен жүрүп отурсаңыз, сизди өзгөчө бийиктиктер күтүп турат жана сизди эч нерсе токтото албайт. Жакында дүйнөдөгү эң ийгиликтүү адамдардын катарын толуктайсыз. Практикалык көнүгүүлөр. Азыр эмне кылууга болот? Биринчи, буга чейин жагымсыз болуп, бирок пайда алып келген окуяларды жана синхрондуу түрдө жаралган ийгиликтерди эстеп көрүңүз. Андай окуянын кайталануусу үчүн эмне кылуу керек? Экинчи, идеалдуу келечегиңизди кандай элестетесиз? Эгер бардык тараптан толук кандуу болсоңуз, жашооңуз кандай болот эле? Үчүнчү, каалоолордун тизмесин түзүп көрүңүз. Акча, убакыт, жөндөмдүүлүккө муктаждыгыңыз жок болгондой каалагандай нерселерди элестетип көрүңүз. Төртүнчү, 1 жылдын же 2 жылдын ичинде жетүүнү каалаган 10 максаттын тизмесин учур-чак менен түзүңүз. Бешинчи, жашооңузга таасир берүүчү негизги бир максатты тандап алып, ал жөнүндө ар дайым ойлонуп туруңуз. Алтынчы, максатка жетүүнүн планын жана жасала турган кыймыл-аракеттин тизмесин түзүп чыгыңыз. Жетинчи, максатты ишке ашырууга алгачкы кадамдарды жасаңыз. Кандай гана болбосун, андан баш тартпоого сөз бериңиз.